Assalamu алейкум, урматтуу Шүбөгө программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Кара Суу районунда турам. Биздин Шүбөгө программасынын бул жолку чыгарылышына Ташиева Турдушкан деген эжебиз арыз менен кайрылган. Анын арызын бир аз кыскачараак айтып өтөйүн. Себеп дегенде бир айдын ушул 1,5 айдын тегерегинде ушул цирроз оорусу менен жолдошу каза болуп калыптыр. Анан эже болсо өзү ушул көп жылдан бери ушул Кара Суу мамлекеттик базарында соода менен иш кылып жүрүшкөн. Анан ушул Кара Суу мамлекеттик базары, Жосом Кара Суу базары буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетке өткөн толугу менен. Анан ушул оңдоп түзөө иштерине да ушул эженин дагы ушул мурда буга чейин иштеп келген орундуктары туш келип, анан азыркы күндө базарга чыга албай, кыскасы турмуш тиричиликке эч кандай нан таппай калдым. Нан болсо бул жакта турсун дейт. Азыр мен аркамда турган ушул Оптима банктан буга чейин кредит алып, анан месталарын алып ишигиза ушул насыяга акча алган экен. Айына 70 миң 80 миңден төлөчүмүн дейт. Азыр эми ушинтип базар иретке келтире элет. Анан базар мындай бир заманбап чоң имараттар салынат. Анан мурда иштеп кеткен орундуктарыңыз ошол жаңы имарат салынып бүткөндөн кийин ошол жерден место бекер берилет. Ага чейин бир аз сабыр кылып тургула деп, кыскасы бул эже салган, буга чейин өздөштүрүп алган жайлардын баардыгы сүрдүрүлүп азыркы күндө. Кыскасы бул жерден азыр аралыкта эже эч кандай акча таппай, ортодон улам Оптима банктын өкүлдөрү келип, акчаны төлөңүз, болбосо буга чейинки ушул залогко коюлган мүлктөрүнүн баардыгы биз алып коебуз деп, кыскасы ушундай бир көйгөй жаралыптыр да. Эми азыр ушул 5 балам менен дейт, жолдошум да жакында каза болуп калганына байланыштуу дейт. Мен каяка барам, кантип акча табам дейт. Баардык ушул жашка чейинки топтогон мүлктөрүмдүн баарынан айрылып каламбы деген ойдо биздин Шүбөгө программасына келип, ушул жерге келип, өзүңүздөр көрүңүздөр. Жок дегенде силер чечип бербесеңер дагы, эми биз албетте чечүүчү орган эмеспиз. Ушул коомчулук билсин. Эгерде ушу колундан жардам келе тургандар болсо, укуктук жактан жардам келе турган болсо, же материалдык жактан жардам бере тургандар болсо, анда бир кабарлашып, ушу мага бир жөлөк таяк болуп берсе жакшы болот эле деген үмүттө программага кайрылган. Маселенин чоо жайын, андан аркы калганын ушул эженин өзүнөн угалы. Жүрүңүздөр. Мен дагы сүйлөп койсок болобу? Кандайсыз эже, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Биз эми буга чейин сиз менен сүйлөшкөнбүз, сиз Шүбөгө программасына кат жазгансыз, туурабы? Анда кайрылып ушул көйгөйүңүздү айтып ортого салгансыз да. Ошол мурдагы сиз сатып алган же иштеп жүргөн орундуктарыңыздын китептери бар экен, жеке менчик деген мисалы, туурабы? Ушуга окшогон нерселердин баардыгын айтып, кыскасы мына ушул азыр Турдушкан эжебиз деген ушул эже бизге арыз жазган. Азыр эми өзүңүздөн угалы деп атабыз, маселенин чоо жайы. Качан болду эле, кантип болду эле, анан эмнеге келип такалып калды азыр? Мен 21-жылы ошол магазинде кызыл китеби бар экен. Ал паспорт түрүндө кызыл китеби бар экен, мамлекеттик. Ошондой деп ишенип алганбыз. Мурун дагы бир магазинибиз бар эле, onu да 200'ü сатып алганбыз. Биз токтом тууралуу деле алган эмеспиз, биз сатып эле алганбыз. Сатып адамдардан эле сатып алдык. Ортодо ушу жок калдык. Ипотекага алдык мына магазинди. Мына Оптима банктан алдык. Буну сатып алганыбызда техпаспорту бар экен, кызыл китеби бар экен, бардыгы бар экен. Анан Оптима банктан мемеден кадастрдан номер 4 алдык. Анан кийин Оптима банкка келип, анан кийин алдык. Азыр ушу моментте магазиниме бир сому жок, сүрдүрүп салды. Жок. Бирок эч кандай компенсация аяк бияк төлөп бербеди. Жок, мына уставында, кызыл китептин уставында турат. Если газ чыкса, нефти чыкса, өкмөткө керек болсо, компенсация төлөп берет деген уставы турат. Эмеси конституцияда жазылуу турат. Ал мага ондой закон колдонгон жок. Эч карапайым эле алдаммы, мен бир эле ошо 30 жылдан бери иштеген бир эле ошо местен бар эле. Малымам, бир чычка кулагымам жок. Эрим болсо ооруп калды эле. Бир сомум жок калгычаң ушуга меме кылдым.
жумшадым. Эрим ооруп атат, мени Индияга апарышым керек деп ушу базаркомго звонок кылсам, мени уя сөздөр менен сөгүп урушуп салды. Ошондон кийин мен базаркомго мемеге барыштан, бетине барыштан меме кыламын азыр. Коркомун. Элди болсо коркутуп бүттү. Тергөөгө апара берип, мен болсо сотко кетип аткан жеримен тергөөгө апарып камап койгон күндөрү болду. Сотко ham катыша албай эле, мына сотко больницада алып жатам деген кагаздарымды, справкаларымды алып келсем, бир жактуу кылып эле мынантип, мен билими жокмун, бирок ушуларды мынантип эле чыгарып берип атты, токтом поставление деп эле, бир жактуу кылып эле. Ана мен жүрөм ушинтип, документтерим мына 2 кызыл китеп, 2 тек паспортум турат. Оптима банкка залогко койгонмун. Ипотека алгамын. Ипотекага азыр ипотека алгыла дейт. Ким ишенет ипотека берсе ушундай эме Кыргызстанда ушундай болот деп. Мына 67 квадрат метр эле жерге ипотекага үйүмдү коюп алгамын. Эми азыр жилой домуму алып коебуз деген мемеде коркунучта турат. Мына местам дагы жок, эчтекем жок калдым. Иштей турган жерим дагы жок. Күйөөм өлгөнүнө 52 күн болду. Мен кайсыл жерден төлөйм, кайсыл жака барам билбейм. Мына Кыргызстандын мемесинен, эненен баягындай иштей турган удостоверение бери бар. Бардыгы бар. 15 миңден кредит төлөп жүргөмүн. Төлөгөн малда. Мен 7 жолу мемеге чыктым ушундай телевизорго. Мени бир дагы келип меме кылган жок. Текшерген адам болгон жок. Текшербеди ушу документтеримди. Ушунча документтерим турат. Дагы анал жакта да ушунча толтуруп койгонмун. Документтерим бардыгы бар. Ушу эрим по закону эле жашайт эле, 50ге чыгып эле өлүп калды. Меме сероз печенине ракка айланып кетти. Ушуну көчүрүп салды эле. Азыр эми эмне деп атат эми азыр ошондо сиз азыр ушундай акыбалга келип такалыпсыз. Азыр мисалы ушул базар жетекчилиги же болбосо ушул жердеги укук коргоо органдарына кайрылып көрдүңүзбү? Алардан кандай жооп болуп атат дегендей да. Мен укук коргоо органына жолуктум. Ошо мына прокурорго кирдим. Мен ушинтип местам жок калдым десем, балдарың чоңоюп калыптыр, балдарың төлөй берсин. Биз карабайбыз, арыз жазып калаган жериңе бар деди. Мен арыз жазып Ташиевке бардым. Ташиевке барсам, Ташиев Оштукуна жиберди. Оштуку Карасунукуна жиберип эле, Карасунуку мынантип чыгарып берип койду. Мына справкаларым менен барып, айтсам бир тергөөчү барып, мына бир жактуу кылып чыгарып койду. Бул мен азыр мына жерге 3 миллион 500 миң төлөшүм керек экен проценти менен. Мен буну кайсыл жактан алып төлөйм билбеймин. Мен 50ге чыктым. Балдарым карай турган, балдарым багыша турган эрим өлүп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми бул Турдушкан эженин арызын бүгүн биз арай көз чарай карап атабыз да. Мисалы үчүн бул эже азыр жолдош өтүп кеткенден кийин анан эми кыздар балдары деле өздөрүнүн турмушу менен алек болуп турган чагы, бирок ошондой болсо дагы буга чейин алган банктардан алган күрөөгө коюп мүлктөрүн алып коюп анан кийин акча алган учурларын азыр элестете албай атат да, кантип анан утулам депчи. Ал эми ушул негизинен Оптима банкка бул нааразычылыгын айткан жок. Азыр эже мондай товарларын эми эски ускусун баары мусор болуп төгүлдү дейт, таштандык айланды дейт, мөөнөттөр өтүп кеткенине байланыштуу дейт. Өткөндөрү турат. Анан эми азыр ушундай бир мындай тупикке келип такалып турган чагыда, урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн эми буга чейин айтып атпайбы, бир топ мисалы блогерлерди чакырып, же болбосо журналисттерди чакырып келдим депчи. Эми бул мамлекеттик каналдан биздин мамлекеттик жогорку жакта отурган жетекчилер угуп калса, туюп калса, сезип калса мага бир жардам береби депчи. Анан буга чейинки мондай өзү мурунку орундуктардын техникалык паспортторун кызыл китеп жеке менчикке карата өзүнүн укуктарын ушул атайын мамлекеттик мекемелерден алып мондай справкаларын көрсөтүп атат. Соттор чечимдерин чыгарып берген. Соттордун, шаардык соттун, облустук соттун чечимдерин көрсөтүп атат. Анан бул көрсөткөнгө карабастан, мисалы үчүн ичара кандай келишим болгонун азыр биз ушул базар жетекчилигинде барып туруп түшүндүрмө алабыз, маек алабыз, суранып дегендей. Анан кыскасы мына ушундай проблемага бүгүнкү эже тушуп отурган чагы. Осактымда дагы решение Кара Суу районунун соту деп жазылып турат. 12-жылы мына
Bunu кантип жокко чыгарышты мен билбей атам, түшүнбөй атам. Мен бир сотко катышкан жокмун, бир сотко катыштырган жокмун. Турдучу ушундай сиздин китептериңиз бар экен да, мисалы ошол мурдагы орундуктарыңыздан жеке менчик укугуна ээ деген тастыктаган ондай бир маалымат документтериңиз бар экен. Ушуларды көрсөткөнүңүздө ошол сүрдүрүлүп аткан же объект сала турган жерге bir proyekt түзүп, ошо ишти баштап аткан базар жетекчилиги эмне деди эле? Ортодо эмне деп сөз бердиңиздер? Сөз алышсыңыздар. Кайсыл жерден арендага алсаң, ошол жерди төлөп беремин, ушул бүткүчөң деген. Биринчи меме кылгандачы, анан кийин экта контейнер бердиле. Элдин баары көргөн. Шахадат деген катын ошо жердин избарчысы дагы көрдү. Ошо үстүмөн алып туруп сатып берди. $10,000 сатып бериптир. İçinde tavarim turat эле. Эки кызым азыр деле мемеге арендага алып иштетип атат. Айла жок, коюп койдум ошол жерде турат товарым. Арендага 15.000 бересин деп ол сатып алган адамдар ошентип атат. Меме болсо Сыдык деген бир бухгалтер болсо, мынаке экта магазинди местаны бердим сага. Ушуну ама мынантип жазып бербесең деди. Нет, наразычылыгым жок деп жазып бербесең, мынаны жаап салам деди. А мен болсом, мен дагы билимим жок да, мен түшүнбөпмүн дагы, боптур, наразычылыгым жок деп жазып коюпмун. Ал наразычылыгың жок дегенде мен билим жоктугун билип туруп ошентишип жаздыртып алыштыр. Андан кийин эле эртеси күнү мен эрим өлгөн күнү сатып беришти, дагы товарымды чыгарып салышты. Болгарка менен ачып туруп, товарларымды эшиктин алдына чыгарып салыптыр. Ишенбесеңер, съемкаларынан бери тартып койгонмун ошону дагы. Эми азыр урматтуу көрүүчүлөр, Участковыйга айтканмын, участковыйга айттым. Мынаны ушинтип чыгарып атат го, меникин калиттан нерсени ачканга мүмкүн эмес го десем, ол неме Нурбек деди, меменин деди, Садыр Жапаровдун жээни экен деди, эч кимдин алы жетпейт ого деди. Меменин Ташиевдин өкүл баласы экен. Бул эч кимге алы жетпейт, эч кимдин алы жетпейт. Ош область боюнча прокурорлордун Карасун прокурорлоруна эч кимдин алы жетпейт буга деди. Анан кийин айлам жок, балдарыңынан месталарын алам деп мени коркутту. Мен ошо жерде ишенбесеңер бир кызга айтты, мен ошонун көзүнчө айтты. Ушулардын месталарын алам деди. Бир баламын 2 ай местасын жаап коюп, азыр 20.000ден 40.000ден бересин деди. Ортого ар кимди коюп атып 20.000ден жер акы бере турган кылдым зорго. Ыйлап, биттабыз туруп турайлы, биттабыз иштеп. Мен эрим өлгөндө 50 күн болду. Бүгүн ровно 50 күн болду. Өткөндө 26-сы күнү өлгөн. Сентябрь. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эми бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт деген бир жакшынакай кеп бар да. Биз эми ушул Кара Сууда буга чейин деле көп эле тартып келгенбиз. Буга окшогон энелердин арманы абдан көп. Мисалы, ошол базар жетекчилиги менен ушул жердеги соодагерлердин ортосундагы арыз армандар боюнча дагы чагылдырып жүргөнбүз. Бирок ошол Турдушкан эженики ошолордун топ башында турат. Ушул маселенин айланасында алар дагы бул биз чыгарып аткан программага кайдыгер карабасы керек деп ойлойм. Азыр эми ушул базар жетекчилигине баралы. Себеп дегенде бардык маалыматтын булагы мына ушул базар жетекчилиги менен ушул жеке ишкер катары саналган Турдушкан Ташиева эжебиздин ортосунан чыккан нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн биз азыр Ак үйгө же Көк үйгө баруунун ордуна биз маалыматты так сиздерге берүү үчүн ошол аталган базар жетекчилигинин өкүлдөрүнө барып, Турдушкан эже менен чогуу мындай бет маңдай сүйлөшүп, анан маселеге мисалы биз деле бир тараптуу карап, же болсо ушул базар жетекчилигин кылган туура эмес, же Турдушкан эженики туура эмес деген ниеттен алыспыз. Болгону ушул нерсенин чечүүнүн жолдорун сиздер менен чогуу, Турдушкан эже менен чогуу издеп бир кеңешип кесип көрөлү, туурабы? Жүрүңүз анда ушул базар жетекчилигине барайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына ушул Турдушкан эженин мурдагы местасы, орундугу мына ушул жерде болгондо, эми азыр бул жерде объект курабыз деп бүт айланасын тосуп салыптыр. Бирок эми биз мындай түртүп көргөнгө аракет кылып атабыз, бирок бул жерде азыр операторум көрсөтүп берет мындай, мүмкүн болушунча бул жакта тартып койсо. Анан азыр биз эми ушул базардын администрациясына барып, анан маалыматты бир анализдеп көрөлү. Kim olursa espriydi. Assalamu alaikum.
Сотрудник рынок. Сотрудник рынок. Бу эжени тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Жок. Тааныбайсызбы? Жетекчилерден барбы, бирөө жарым жокпу? Бүгүн Баки администрация рынокта, санитарный кийимде. Санитарный кийим? Рынокта эч ким жок, администрация тарабынан дагы. Жок, бул жерде жок дегенде бирөө жарым отуруп, мындай бир Охраналар эле жүрөт. Рынокто карап элечи. башчылардын орун басарларынан жок дейчи. Жок. Азыр эмете албайсыздар. Такыр. Вторник эртеге келиңиздер. Вторник күнү иштейт да. Администрация. Биякта иштейсизбиз? Ассаламу алейкум. Бул эженин маселеси менен келдик да, бир мындай бир мэрдечи мындай бир эч бир жаман ой жок. Чынын айтканда мамлекеттик канал эч бирөөнү сындамай жок, бирөөнү мисалы жамандамай жок да, кыскасы жаткы менен айткандачы. Эже бизге арыз жазыптыр да. Мамлекеттик канал угар депчи, буга чейин бир топ блогерлерден чыктым дейт, башкадан чыктым дейт, бирок эч бир анан айламайламкетип дейт, ушу биздин мамлекеттик каналга барып турат. Сиздердики де мамлекеттик ишкана да. Мамлекет болгондо мамлекеттик ишкана менен түз сүйлөшөбүз да биз, туурабы? Ошон үчүн ушул эженин маселеси боюнча сизде бир кичине маалымат барбы? Постоянно ушинте бересиз. Настроение мына сенин атың мынаке. Номериң. Атыңыз ким сиздин? Ислам менен. Ислам мырза, мындай да. Бул эженин ошо контейнерлер турган болсо анда иштесе боло бербесе деле? Иштете берсин. Эч ким жолтоо болбойт. Ким болсо жолтоо болбойт. Булар канча ай болду? 3-4 ай турду. Эч ким өз бергенбиз. Берген ушул базар тараптан берилген. Өздөрү чыкпай коюшту. Бирге бизге чыкпай өзү. Азыр элдер жакшылап суда болуп атышат ал жерде. Башка бирөөгө берип койдуңуздар анан. Жок, билбейм ал. Сатып берген үстүнөн. Мен төлөп аткан жермен сатып беришти. Мынакей. Жер акысын төлөп атты беле? Ооба. Ал эми Ислам мырза, ошондо жалпы маселеге жетекчилер жооп берет экенде, анда бул маселенин чечилишине Ар бир участоктун контролеру болот да. бул сенин участогуңа кирчү Биздин эле. участокто эмес. Мен Ислам атым. Данияр деген бала экен. Данияр деген бала чыгар эле чыгат. Ошондо эже мен келип алып элем. Эже мындай экен. Сен де жүрсүң. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздер туура түшүндүңүздөр. Себеби бул Ислам мырза, бул жана сатып бердиң деген мырза, ал Данияр мырза болуп чыкты бул. Бирок негизинен иштин чоо жайын мисалы билүүчү катары мисалы контейнерди берген адам бергенбиз деген маалыматты өзү тастыктап берип атат. Бирок берилген экен. Бирок мен билгенден ошол аптека катардагыларга бардыгына эски ордуна жер ак төлөнбөй ошо ордуңарга башка контейнер коюп берип берака жылдырып бардыгына эмес да берилгенин мен точно билем да. Анан бөлүнүп берилгенден кийинки маселелер ар контролердун өзүнүн участогунда сатып берген. Качан эле мен тоогун чирет. Анын калгандарын майда иштерин билбейбиз да биз. Данияр дегени сатып башка берген. бирөө чоңдор Бүгүн жаба коебуз базарчы. качан иштейт базар? Вторник күнү иштейт да. Вторниктен баштап субботага чейин иштейт. Анан понедельник күнү санден болот биздечи. Мына эч балам жок мен. Азыр мен Оптима банк үйүмдө алып коем деп турат. Мен айлам жоктон ушуларга кайрылганы келдим. Бул Эже мындай кылайлы эми. эки кызыл китебим бар эле. Эки кызыл китебим, госактым бар эле. Ушул дагы ишке жарабай калыптыр. Эми эже мындай кылалы. Эми бул сиздин госактыларыңыз эмне үчүн ишке жарабай калганы тууралуу базар жетекчилиги конкреттүү түрдө эртең жооп берсин бизге. Мисалы үчүн ал кайсыл документтерге же кайсы мыйзамга ылайык сиздин мурдагы ушул тастыкталган документиңизди жокко чыгарган боюнча базар жетекчилиги өзүнүн жообун берсин. Ага чейин азыр биз сиздин ушул буга чейинки маалыматыңызды ушундай кылып токтотуп туралы. Эртең эгерде базар жетекчилиги бизге маалымат берди, бербесе ушул бойдон сиздин ыйыңыз дагы, чырыңыз дагы коомчулукка таралат. Буну биз ушул мамлекеттик каналдын эфиринен официалдуу түрдө айтканга укугубуз бар. Мэрияда чогулуш болду эле. Мэрияга чогулушка барсам, госреестрдин начальствосу айтты, сиздики грязь экен эже деди. Сиздикин эмеге эч ким жокко чыгара албайт деди. Кентимишев дедиби, ошол мэр чогулушка чакырды эле. Ошол жерде 36 адам бардык. 36 адам ушул территориядагы айтты. Бул Турдуш эженикин жокко чыгарбаш керек экен. Бунуку ипотекага алдырыптыр. Еще дагы 2,5 жыл бар экен деди. Мен ошого ишенип, мэрге ишендим, базаркомго ишендим, мына эмелерге, госреестрларга ишендиммин да, документим бар экен. Ушу Оптима банктан карызым, ипотекам бар экен, мага тийбейт экен деп ойлоптмун. Эми мындай кылайлы. Биз дагы бир жолу кайталап коелу, эгер ушул базар жетекчилиги тарабынан бизге кандайдыр бир официалдуу жооп бергиси келген болсо, Швейга программасынын эшиги ачык. Аты жөнүм Мирзагазимкулов. Биз сиздерди күтөбүз. Мен 5 жылдан бери биринчи группадагы инвалидти 5 жыл бактым. Мынакей кагазы дагы бар 5 жылдан берки.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой Кара Суу базарына барып, ошол Кара Суу базарынын атынан ушул соодагермин деп бизге арызданган, Швейга программасына арызданган Ташиева Турдушкан эженин арыз муңун чагылдырып, анан биз дүйшөмбү күнү барып калгандыгыбызга байланыштуу, ал күн санитардык күн болгондуктан биз базар жетекчилигин тапкан эмеспиз. Ал күнү иш күнү эмес болгондуктан кийин биздин сураныч менен сүйлөшүүлөр менен ошол базар жетекчилигинин уруксаты менен бул Кара Суу базарынын администрациясынын жетекчилигинин кызматкери келип отурат. Турдушкан Ташиеванын бизге берген маалыматына караганда мындай болуп атат да, маселечи ал жерде менин мурда соода кылган соода сатык жайым дейт. Ары бери болуп отуруп, азыр эч нерседен эч нерсе арзыбай калды, баарынан куру жалак калдым дейт. Азырчы анан азыр учурда дейт, ошол миллиондоп алган ушул Оптима банк деген банктан алган карызымы, ипотекалык түрдө алган карызымы төлөй албай дейт. Айына 70 миңден ашык суммадагы карызымы бере албай, арачылоодо турам, сууктун күндөрү минтип, мөөнөтү өтүп кеткен товарларым менен бир ижарада бир дүкөндү иштетип атам. Менин буга чейинки мыйзамдуу техникалык паспорттору бар, кызыл китептери бар дүкөндөрүмү ошол базар жетекчилиги келгенден баштап ары жылкып, бери жылкып отуруп, кыскасы мени азыр жайда калтырды дейт да. Анан бизге сиздердин жетекчилигиңиздердин маалыматына караганда бул боюнча биздин өкүл барып так жана анық жоопторду берет деген. Ушул маселеге сиздин жообуңуз? Бул эжеге биринчи 2 места берилген. 2 места берилгенде ал жерден булар 4 ай турбай коюшкан да. 4 ай турбай койгондон анан кийин ал жерге башка адам алып келип койгонбуз. Анан кийин ал жерде турбай калгандан кийин Баяман базарга алып барып, Баяман базардан өзүбүз арендада бир 2 контейнер алып бердик, 2 места. Ал жерде дагы турбай койду. Андан кийин ошол Килем базар жака келишти. Ал жерде дагы туруп, эми ремонт кылдык, андай мындай деп, эми үзүндү контейнерлерин алып келип койгон экен. Ал жерге дагы мейлдеп, ал жерде дагы берсек, ал жерде дагы иштебей койду. Туруп. Эми бул иштебегенден кийин мамлекетке биз жер акысын беришибиз керек да. Жер мамлекетке болуп аткандан кийин бизге план коюп берген планды төгүшүбүз керек. Анан автовокзал жактан дагы бир контейнер берилди. Ал контейнерге берип, мен баласын ээрчитип барып, но контейнер силерге берилди, ушул жерде алып иштеткиле десек, баласы макул болуп баргандагы, анан ошол бойдон 1,5 ай дагы жок болуп кетишти. Бул эженин кызынын 2 местасы бар. Бабур мектеп жакта дагы чоң магазини бар да. Анан эми жакта, Баяман базар жакта, Баяман базардын тушунда, мунун дагы чоң килейге магазини бар. Бул эже ушундай өзү кандай түшүнбөдүм, места берилет эжеге, чыкпайт. Ошо менен анан кайра эми башка адамдар иштеткенде кийин кайра келип ызычуу кыла берет экен да бул эжечи. Азыр эч бир вариант же сунуш беришти билбей калдыңар деген ойду айтып атасыз да, мисалы. Буга чейин мисалы берген орундуктарга эмне себептен отурбагандыгы тууралуу маалымат ала алдыңыздарбы же? Эмне бул жакпай атабы же ал эмне улам сиздер берген контейнерлерге же болсо орундуктарга отурбай атыптыр? Бул эженики түшүнүксүз да. Мисалы үчүн кызынын 2 кызынын местасы бар, баласынын местасы бар. Может иштегенге башка адам таппай аткандыр. Биз арендага сүйлөшүп алып берген месталарды, өзүнө берген месталарды иштеткенге адам жок. Может ошол себептен, может бир нерсени үмүт кылып аткандыр. Эми булардын мурда алынган жери соттун чечими менен кызыл китеп алынган да. Мыйзамсыз ушул убакыт же мыйзамсыз турган да. Ошол жерден мамлекетке өткөндөн кийин буларга башка 2 места берилген. Бүт ошол мурдагы буга окшогон соодагерлердин кызыл китептери соттун чечимдери аркылуу өткөрүлүп алган мамлекетке. Бирок мамлекет аны дагы кайдыгер карабай, ошол объекттен бекер орундуктарды берүүгө милдеттендирилген, туурабы? Ооба, ошо милдеттендирилген, ошол жерде отурган, ошо соттун чечими менен өткөн месталарын алдырган адамдар, аларга бар жогуна места берилген. Азыр эми бизге берген өзүнүн айтышына караганда, ошол Ташиева Турдушкан эженин айтымына караганда,
ушул базар жетекчилиги тарабынан мына басынтуу болуп атат. Ушунчалык менин жолуму дейт, мындай жөнөкөй тил менен айтканда ушул басмачылык менен эле менин карапайымдыгынан пайдаланып дейт. Мен карапайым адаммын дейт. Мен илимим да жок дейт. Ушул жөнөкөйлүгүмөн пайдаланып дейт. Бир учурда бир тилкатка же болбосо арызга кол койдуруп алган деп айтып атат. Ошол тилкат же арыз эмне болгон арыз? Кандай келишим эле? Ал боюнча маалыматым жок экен мен, бирок бул эжеге эч кандай басымтуу болбой атат да. Эжеге эми каалаган жеринен эле место көрсөтүп атабыз, айтып деп атабыз, могул жерге туруңуздар дейт. Болуптур дейт, баласын жөнөтүп коет, кызын жөнөтүп коет, келип көрсөтөбүз, ошол бойдон жок болуп кетет 1 ай, 2 ай. Эми ошондо азыр эки тарап ушундай талашып атпыздар. Эми бул ушул Ташиева Турдушкан эженин мисалында да эми буга ошондой эле бир топ проблемалар болсо керек. Мисалы, ал жерде соодагерлердин армиясы бар да базардачы, туурабы? Аларга болгон конкреттүү жоопторуңуздарда мына ушундай ызы-чуудан кантип арылабыз, чечүүнүн жолдорун не деп официалдуу мамлекеттик каналдын Швега программасынан айта аласыздар да, мындай конкреттүү да. Мисалы үчүн бүгүн Ташиева Турдушкан эже келсе, эртең дагы башка бир Эшмат же бир Алмагүл келиши мүмкүн да. Ошого сиздердин бир конкреттүү жообуңуздар да. Мисалы 3 жылдан бери бүтпөй аткан курулуш кайсы жылдары бүтүшү мүмкүн, же болбосо местасы мурда бар болуп туруп, кийин ошол курулуш бүткөндөн кийин бекер орунтуктар берилет деген маселе качан иш жүзүнө ашышы мүмкүн? Эми бул маселе барын эле местасын ошол жерде курулушка бошотулган месталардан ал жерде курулуш бүткөндөн кийин, ошол торговый центр бүткөндөн кийин аларга место берилет да. Ошол Бекер берилет да место мисалы. бекер. Жанагы 12 гектардын ичинде Турдушкан Ташиеванын эженин орундуктары бар белем бурда? Бар эле ал жерде. Бар эле. Ошого сиздер 2 контейнер ар жерден берип көрдүңүздөр месталарды. Мисалы, убактылуу иштеп туруңуз, ачка калбаңыз, кыймылдап туруңуз деген максатта бердиңиздер, бирок баарын отказ кылды. Ооба, бир эле эмес, 4 жерден Баяман базар жактан, Баяман базар, кийин Килем базардын аркасынан продуктадан, андан кийин эми Жайманын ичинен берилди, кийин автовокзалдан берилди 4 место. Эми ошентип чозуп эле өзү иштетпей атат да. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сөздүн кыскасы ошол Кара Суу базарынын азыр эми аталышы Турат Али базары боюнча турат экен, бирок мамлекеттик базары деп айтсак толук кандуу болот. Нурбек мырза боюнча ушул Ташиева Турдушкан эженин айрым учурда бир сын пикирлери да айтылып кетти эле ушул жогоруда маалыматтардачы. Бирок Нурбек мырза ден соолугуна байланыштуу биздин студияга келе албады. Ага өзүнүн жардамчысы орун басарын жөнөттү. Орун басарынын бизге берген маалыматына караганда, мисалы бул маселени качан ушул мамлекет тарабынан атайын долбоорлонгон объект бүткөндөн кийин ошол аталган жайдан алынган орундуктарга бекер ошол жаңы жайдан орундуктар берилет деп бизге официалдуу түрдө айтып атат. Мына 3 та немен бар, мынаке 3 та договор залогум бар. Мына ипотекага алынган кагаздарым бар. Сиздин канча местаңыз бар ал жерде? Мен 2 та, бири 30 квадрат метр, бири 37 квадрат метр. 37 квадрат метрими эми ипотекага алдым эле. 30 квадрат метримди залогко койдум, үйүмдү залогко койдум, баламын чегин залогко койдум. Сиздин азыр эже мал баштапкы документиңиз экен. Бирок муну сиз бөлүп, Мен бул менен ишим жок, мен эненендерим, коддорум эле бар. Ошо паспорт түрүндө мына кызыл китебим бар. Анан буларды билбеймин. Мен мынаке, мынаны силер номер. Ассаламу алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр бул маалыматты дагы бир тактап коелу деп, мындай кандай гана мүлк болбосун ушул мамлекеттик каттоо кызматынан, өзгөчө кадастр мамлекеттик мекемесинен такталгандан кийин анан ошол менчик ээси же укук ээси болуп катталгандыгын баарыңыздар жакшы билесиздер. Буга чейинки программада мисалы үчүн биз айтканбыз, биз чыгарганбыз, биз Турдушкан эженин арыз муңу тууралуучу. Анан ошондо Турдуш эже айтып бизге берген маалыматына караганда, азыркы учурда мен мурда соода кылуучу жайлардын баардыгынан арылып, жайдак калып, кыскасы көчөдө калдым. Азыр убактылуу Оптима банктын отканасында турамын. Алардын суранычы менен, менин суранычым менен алар ошол жерди берди. Себеп дегенде Оптима банктан ошо үйүмдү коюп ипотека алганым үчүн
депчи. Анан эже айына 70 миң 80 миңден акча төлөп ошол ипотекасын жабуу үчүн ошол банктын эжеге түзүп берген шарты деп деле койсок болот. Мындайча айткандачы. Мына ошентип чыккан. Анан бул арада ошол базар жетекчилигинин ортосундагы ошол Турдушкан Ташиеванын соода жайлары боюнча дагы ызы чуу болгон, тартып алды, башка кылды, басып алды деген дагы сөздөр болгон. Анан базар жетекчилигинин бизге берген маалыматына караганда бул баардыгы карандай калп, анткени Турдушкан Ташиева эженин бүгүнкү күндө 4 жерде аталган аймакта ошол Кара Суу аймагында базардын тегерегинде дүкөндөрү бар деп дагы айткан. Бирок ошол дүкөндөрдү дагы баягы каниет кылбай, топу кылбай, мына ушинтип дагы кошумча жерлерди сурап атат деген максатта бизге маалымат берген эле. Мына ушул маалымат кеткенден кийин Турдушкан Ташиева эже айтты, бизге суранды. Өмүрзак мырза, эгерде мына ушул мага мен угуп көрүп, мына ошолор айтып атат, мисалы менин ушул Кара Суу районунда 4 жерде дүкөнүм бар деп айтып атышат. Эгер ошол бар болгон болсо, келип тартып кеткиле деп бизден суранды. Биз айттык эжеге, биз ар бир жерди тарткандын ордуна мамлекеттик кадастр мекемесинин филиалына, Кара Суу филиалына барып, ошол жерден тактайбыз. Себеп дегенде бардык ушул Турдушкан Ташиева эжеге катталган мыйзамдуу жерлер мына ошол мекеменин базасында болот. Мына ошол жерден биз так маалыматты ала алабыз деп атайын келдик мына ошол филиалына. Эже, буга чейин маалымат кеткен, мынакей сиздин азыркы күндө мурда соода кылып жүргөн соода жайларыңыздан бардыгынан айрылып, ушул Кара Суу базарын иретке келтирүү, өзгөчө жана долбоор ишке ашып, ушундай бир соода маркет базары курулат, бийик имараттар курулат дегенден сиз ошол мурдагы документалдуу, мыйзамдуу жерлериңизди өткөрүп берип, мисалы ошонун ордуна ошол жаңы түшкөн ошол базар маркетинен сизге жер бере турган болуп сүйлөшүүлөр болуп, кыскасы нары сүйлөшүү болуп, бери сүйлөшүү болуп, азыркы күндө же андан жок, же мындан жок, кыскасы Оптима деген банктан, өзүңүз кредит алган банктын күрөөканасында, отканасында убактылуу ошол эски товарларыңыз менен соода сатып кылып атканыңызды бизге буга чейин айтып бергенсиз, туурабы? Эми биз ошол маалыматты берип аткан маалда Кара Суу базарынын жетекчилигинин өкүлү Али Атчабаров деген мырза келип, Ташиева Турдушкан эженин айткандары чындыкка дал келбейт. Ал эженин бир эмес 4 жерде дүкөнү бар. Ал дүкөндөрүн балдар, кыздары иштетет. Ал эже жөн эле калп айтып атат деп бизге ушундай маалымат бергенди чын өз кулагыңыз менен, өз көзүңүз менен көрдүңүз, туурабы? Андан кийин сизде суроо пайда болду. Эгер Өмүрзак мырза, мына ушул далилдер ошолор тараптан эгер чын боло турган болсо, келип мамлекеттик кадастр мекемесине келип, сиздер тактап кетиңиздер, менин кайсы жерде канча жерим бар экендигин деп сурангансыз. Ошон үчүн биз Кара Суу райондук мамлекеттик кадастр мекемесинин филиалына келип отургандагы чагыбыз. Азыр сиз менен кошо ошол жерлерди тактайбыз, туурабы? Ооба. Чоң рахмат. Энелерди ыйлатпайын деп, мен байкындай адвокаттам, жалдаганга акчам жок, жол громадага акчам жок. Сага чоң рахмат. Сени атайы мамлекеттик меме деп сени чакырдым. Мынаке мыйзамдуу алган жерлерим, мынабыл балдар мени сотто барганында дагы жыгылып калган. Мен балдарыма кантип төлөп берем? Балам менен келинимди мен ушул жерден эле тапкан жокмун. Балам менен келиним Россияда жүрүштү, двордо иштеп, Киевский вокзалда. Мына мыйзамдуу алганмын. Ошолордун мына бала дагы көрсүн. 3 та үйүмдү, магазинимди бардыгын мыйзамдуу алып, анан кийин кадастрдан номерчтери эме алып, справкасын алып, анан кийин мыйзамдуу түрдө ол банктардагы ойлонбой эме кылбайт да, Казакстандын банкы экен. Анан алгам, мыйзамдуу түрдө алгам. Мына кызыл китебим. Мына бала жооп берсин. Мындай 4 та кызыл китебимди залогко коюп, анан кийин алгамын. Мыйзамдуу түрдө. Урматтуу Ташиев, урматтуу Садыр Нуркожоев, ушундай көпөстөрдү мен карап беремин. Элдикин басып алса карап беремин дедиңиздер эле. Мына мен азыр үйүмдү баламын участогун алып койгу коркунучунда турам. Мына банктар буларга келсем, мына бул бала жооп берсинчи. Мына 3 та нерсемди, 4 нерсемди тең мынаке
покупка магазин деп турат. Мына эненендери турат. Мыйзамдуу алган. Мыйзамдуу алганмын бардыгы. Мына 4 тең ушул жерде залогдо турат. Анан кийин кантип булар кимиси ушу Нурбек Эргешевге өткөзүп бере алат ушул мыйзамдуу документими? Булар Нурбек Эргешев, мен бунун 4 магазини бар дейт. 4 магазиними дагы доказать этип берсин эмнеге келип. Мен нелерим бар экенин доказать этип беришсин мынакей. Ошол жерде интервьюда баягы көпөс баласы мени дайым сиздерге ушундай интервью жеткизип атат. Мен эчтекем жок. Ушул мемелерди жеткизип атышат. Бунун 4 магазини бар деп. Мына азыр бул балдар ушу Нурбек Эргешевге 12 гектарга кирбейт бул документ. Бул бир документ, сиздин мыйзамдуу ушул бир өмүрдө бир алчу үйүңүздүн документи. Экинчиси баламын үйүнүн документи. Балаңыздын үйүнүн документи. Үчүнчүсү Россияда жүрүп, Үчүнчүсү кетип зорго алган үйүнөн залог койгон. Үчүнчүсү 30 квадрат метр магазин. Буну сатып алгансыз. Мынаке сотка госактында дагы турат. Решение Карасу районунун соту государственный документке жазышкан мынаке. Решение алып. Мында кылабыз эми, мына карап турабыз. Анан туруп туруң. Дагы биттесин айтып коеюн. Мына бул 2 миллионду магазин покупка деп турат. Мен ошо акыркы алган мына 2 магазинди битте кылдым да. 5 жылга 21-жылы 5 жылга мына орусча жазыптыр. Сом из ресурсов банк покупайте магазин срок 60 айга дейт. Мен 60 айга дери 2 жылда эле бүтүрүп коюшту. 2 жылда эле бузуп салышты магазиними. Эми мен каяктан иштеп табамын? Каяктан бул Оптима банкка төлөймүн? Мен үйү жок калдым. Азыр ушул маалда үйүмөн чыгарам деп атат. Компенсация ким төлөп берет? Меме ким төлөп берет? Эч баласы жок эле көчүрүп салышты. Турсужа, ошондо мына караңыз. Ошондо базар жетекчилигинин 4 жерде дүкөнү бар дегенин бири сиздин айтып атасыз, мисалы ал биринчи мен өзүмдүн үйүм, экинчи баламдын үйү, үчүнчүдөн мен өзүм, үчүнчү, төртүнчүсү бул өзүм мен сатып алган 2 магазин, 2 дүкөн деп атасыз, туурабы? Жок, бир магазин. Бир магазин. Бир магазинди сатып алдым мынаке, эмеге, ипотекага. Ипотекага. Экөөнү бирге кылып койдум. Бирге кылып. Ошондо эже. Ошондо 67 квадрат эле метр. 30 квадрат метрди 67 квадрат метр. 4 эмес, ушуну 3 эле. 2 магазин. Жок, эже, бул 4 деп атканын бул мисалы жалган, туурабы? Ал каяктан? 2 магазиниңиз бар, бирок 2 магазиниңиз дагы мисалы ошол мындай кызыл китебине карабастан бузуп, азыркы күндө ал жерди алып койду. Прокуратурага барып, меме кылсам, арыздансам, Нурбек Эргешев, сенин атыңда эч бала жок, керек болсо, буну менин атыма өткөзүп койду деди. Ал мен бунун атына өтүп калган турбайбы депмин да. Анан магазинин бузуп салса, эрим өлүп, ошону багып жүрө берипмин. Сотто болсо мен ошентип айтса эле эсим алып жыгылып калганым бар сотто. Анан кийин мени больницага келсем, мынаке больницадан решение чыгарып беришти. Сен вообще ондой чогулушка барба, сотко барба, инсульт алыпсың. Мен инсульт алыпсың деди. Мына азыр Ошондоям толук чыгарып коюшту. сурооңуздарды тактап алыңыздардын себеби сиз айтып атасыз, менин баламын өзүмдүн үйүмөн чыгарып коюшту деп азыр ошондой деп мааниде айтып атасыз. Үйүңүздүн эч ким тартып албаса керек, үйүңүздүн документтерин бериңиз. Азыр сиз базардагы турган жер тилкеси боюнча ана мага бизге кайрылып атасыз. Бизге кайрылып атасыз. Жок, мына үйүмүн документи мынаке залогдо. Үйүңүздүн сиз айтып атпайсызбы, үйүмдүн документин жокко чыгарып коюшту. Үйүңүздүн документи жокко чыгарылган. Залогдо турса. Залогдо деңиз. Жокко чыгарган менен залог бирдей болуп атат да. Мына Оптима банктан мени чыгарып атат азыр. Балдарыңыздар жазуу жүзүндө официально кайрылдыңыздарбы? Ушул күнгө чейин жазуу жүзүндө официально. Кимге? Кимге Азыр силер кайрылууга келип атпайсыздарбы? Тийиштүү органдарга, мисалы үчүн бизге кайрылып атасыздар. Бизге кайрылып атасыздар. Азыр эженин нерсе боюнча толук эмес болуп калып атат да. Болуп туруп, сиздер азыр эмне маалымат? Биз так эгер бизден керектүү маалыматтар болсо беребиз. Азыр эми мен үйүмү
тартып алып койду деп. Жок, сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Эрнис мырза, мына. Жок. Биз буга чейин биз маалымат бергенбиз да. Бул материал мамлекеттик каналдан кеткен. Бул жерде ал программада айтып атат, базар жетекчилигинин өкүлүчү. Мунун азыр магазиним жок деп атат, Турдушкан Ташиба эже. Мунун 4 жерде магазини бар деп атат. Турдушкан эже айтып атат, ал жалган, алар бул менин үйүмү, баламдын үйүн кошуп айтып атат. Анан 2 магазиним бар эле дейт буга чейин. Экөөнү бириктирип салгам дейт. Бирок 2 магазиндин тең документин көз келбей дейт. Ошол жеримди сүрдүрүп, азыр ал жерим дагы жок болуп атат. Убактылуу мен Общий банкта ошон үчүн сиздерден бир эле суроо. Ошол 2 жери боюнча мамлекет мисалы ал жерге мисалы чоң супермаркет курабыз деп этаж бир долбоор иштеп 3 жылдан бери ишке ашпай турат экен, эми котлованы казылган бойдончу. Белгилүү себептерден болушу керек деп ойлойм. Азыр ошол жерден мисалы убактылуу ошол баягы объект бүткөнгө чейин бир контейнер же болбосо ижара жерлерден бөлүп беребиз деген экен. Анан ал деле жерлерди берген экен, бирок эже ошол маалда берген контейнерлерин иштете албаган себеби күйөөсү сироз печен болуп, ооруп, кыскасы ошонун арты менен жүрүп, анан 1,5 ай 2 айга чейин ошол контейнерди иштете албай койгондуктан анан базар анан контейнерди башка бирөөгө берип берет. Болгону ошол баягы буга чейинки документи, мисалы магазин дүкөндөрдүн документи дагы эле ушул эженин катоосунда турабы, турбайбы, ошол эле маселе. Сиздерден бүгүнкү күндө кайрылып жаткан мына бизде идентификационный код номери менен кетет. Ташиба Турдушкан эжеге катталган 504-15-2981 сандуу идентификациялык номериндеги. Бул Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин арызынын негизинде Ош областынын административдик сотуна ошого баштапкы документтер, токтомдор арыз менен кайрылып берилген. Ошол токтомдор жараксыз деп табылып, бүгүнкү күндө андан кийин сатып алып келишимдер жарандык иштер боюнча Кара Суу райондук сотуна берилген. Кара Суу райондук сотунан жарандык иштер боюнча сатып алып келишимдер жараксыз деп табылган. Бүгүнкү күндө бул жер тилкеси жалпысынан канча 37 метр квадрат болуш керек, 37 метр квадрат жер тилкеси. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин укугу катталган. Бүгүнкү күндө жер укугу катталып турат. Анан сиздер жанагы сүрдүрдү, бизге жер берен, ал боюнча биз эч кандай бизде качан каттоо орган бизге качан каттоо келип кандай документтер же кандай укук аныктоочу же болбосо кандай юридикалык кандай укук тастоочу документтер каттоо келип түшкөн гана маалыматтар бар. Анан сүрдүрүү боюнча ал боюнча сизге бул сүрдүрүү боюнча мындай сизге мындай маалымат жеткиликтүү болушун үчүн айтылган сөздөр аларчы. Алар сиз ошонун арасынан өзүңүзгө тиешелүү гана суроолорго жооп берип атасыз да. Мисалы биз каттоо демек азыркы учурда Турдушкан Ташибага делген мурда сатып алынган сатып алуу жана сатуу жерлери биз ошол аракеттердин баардыгы азыркы күндө сот тарабынан мыйзамсыз деп табылып, кыскасы мамлекеттик мүлк фондусуна карап калдыбы ошондо? Баштапкы укук аныктоочу тактап айтканда административдик токтомдор Ош областынын административдик сот тарабынан жараксыз деп табылып, бүгүнкү күндө каттоосу бул мамлекеттик мүлк фондуна каттоодо турат. Азыр ошондо Турдушкан Ташиба эженин эч кандай укугу жокпу ал мурда сатылган алынган жерлерге? Мына бул өзүңөр иштери, базар иштери бергендериңер базардын аймагында деп берип атпайсыздарбы? Базардын аймагындагы 37 метр квадрат жер тилкесине карата азыр мен маалыматты берип атам, сиздер ошо боюнча кайрылып атасыздар. Ал боюнча укугу токтотулган, дагы кайталап айтып кетейин, мамлекеттик мүлк башкаруу фондуна катталган. Мен бул номерчтери документтерди өздөрү беришкен мынакей. Бири 30 квадрат метрге, бири 37 квадрат метрге. Анан кийин мени бул Сарай айыл өкмөтүнүн токтому деп катталып турат. Базар деп катталган жок. Базардын 12 гектары нар жакта турат, аркадан ичкериде. Биздики тышкарыда базардын айланасында турат. Булар болсо башты ал десе бортто алышып эле биздин мына базардын чекесиндеги жерлерибизди мыйзамдуу алган кызыл китептерибизди энендерибиз турат. Өздөрү берген номерчтери мындай справкалары турат.
бизге бул банк мыйзамдуу болбосо бизге ушунча ипотека бербейт да, ушунча 3 миллион 500 миң бербейт да. Бизди ушуну текшерип бериңиздер деп качандан бери жеткизе албай атабыз Ташиевке, урматтуу Садыр Жапаровка. Бул базардын базаркомдору бунун 4 местасы бар, 4 магазини бар деп атат. Бул мына бала айтсынчы, мен 4 магазиним болсо, чоң магазиним болсо сурап берсинчи. Бул менинки мына Сарай айыл өкмөтүнүн жери деп турат. Мен Сарай айыл өкмөтүнүн өзү тургунумун. 97-жылы мынау тек паспортумда дагы турат. Мынау тек паспортумда дагы решение сот деп турат. Мына мамлекеттик мына кызыл китебимде дагы мынаке решение соттон чыгарышып, анан кийин мына НННдерин жазып, коддорун жазып, мына ННН коддорун паспорт түрүндө беришкен. Бул мына Байболсунов деген сот 12-жылы мына Караев Набижан Бакировичка меме 50.800гө меме кылып бериптир. Приватташтырылып берилсин дептир. 97-жылы. 97-жылдан бери үй тууралуу үйгө окшош документ. Бул Сарай айыл өкмөтүнүн Ташиев деген мына Мамасали Абдраимович деген киши барып кол коюп бериптир. Мына мемеден Сарай айыл өкмөтү Карасу районунун Сарай айыл өкмөтү деп турат. Мына решение сот. Мына бир айга дери булар решение кылышсын. Одон бери 27 жыл болуптур. Буну эми мыйзамсыз болуп калабы? Мен мыйзамдуу түрдө алганмын. Буну өздөрү беришкен. Мына государственный документ болуп турат. Өздөрү беришкен. Анан кийин бул да уставында жазылып турат мынаке. Если бул документ, мына документ уставында акча керек, элге керек болсо бул мынаке 50-токтомдо Сарай айыл өкмөтүнүн токтому жана мамлекеттик администрациясынын токтому деп турат. Бул Сарай айыл өкмөтү болуп турат. Мен базарга карабаймын. Мына 98-жылы мына базарга карабайм. Бул базарга карайсыз, базарды деп атат. Мына Сарай айыл өкмөтүнүн не дейт? Поставление Сарай. Ошонун орусчасы бул. Азыр сиз кыргызчасын окудуңуз, ошол эле. Бул Патриот Союз деген берген экен. Ал мен Патриот Союз деген типографияга бериптирлер. Типографиядан эрим 97-жылы меме бериптир. Багы прилеп, анан кийин алыптыр буну. Мына Сарай айыл өкмөтүндө жашоочусумун мен. Телман айылынын 9-үй 3-чү квартирасында турамын, 3-чү үйдө турамын. Ошол жердеги баламын 9-ду бүтүрүп Киевский вокзалга апарып двордо иштетип, келиним экөөнү двордо иштетип жүрдүм. Анан ол алган үйүн дагы залогко коюп койдум эле. Азыр экөө ажырашуу мемесинде турат. 4-чүсүн туйун деп ана келиним анерде турат. Азыр барсаңыздар интервью алатсыздар. 2 комнат үйүм бар. Ошону дагы залогко коюп койгонмун. Ушул магазинди алам деп 90 кече 21-жылы 5 жылга дери төлөшүм керек. Булар ошону көрүп туруп дагы өткөзүп койдук деп атат. Мүлк фондунун кандай акысы бар буну өткөзүп алганга? Мына элдики мүлкүм болсо кантип өткөзүп алат? Меме Нурбек Эргешев мени уя сөздөр менен сөгүп атат. Кантип ушуну өткөзүп алып сөгүп атат? Ушулардын духу жетеби ошо немеге өткөзүп береби? Нурбек Эргешевка кимиси документ кылып берет экен ушул госактымы? Азыр бул 3 жылга дери дагы төлөшүм керек. Мен кантип төлөйм? Мен азыр эчтекем жок. Мыйзамдуу алган жерими көчүрүп салса, мына урматтуу Ташиев, сиз ушундай мамлекетке
ушундай болгон көпөстөрдү мага айтып бериңиздер деп атасыздар. Мынакей көпөстөрдү айтып берем. Мына 2 миллионго алганмын, 2 миллионго ону алган күнү мына кызга өткөзүп бергенмин. Ал жерде документи турат эле азыр. Мына балага көрсөттүм эле. Өздөрү өткөзүп беришкен, ушул жерге келип өткөзүп бергенмин. Асылхан деген кыздан мынакей. Мынаны көзүм мемеге жетпей атат да, мынаны окуп берип коюңузчу. Мына Асылханга мен алган күнү 21-жылы 18-октябрда залогко бар жогуму коюп Оптима банктан алганмын дагы. 18-октябрь күнү мына доказать этип турат. Сатуучу Эргешев Асылкан Ашировна Карасу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтү Киров айылы Борбордук базардын территориясында дейт, жайгашкан дейт. Иненин кодун жазыптыр. Ыйгарылган пайдалуу аянты 13,68 чарчы метр, содалык аянты 13,60 чарчы метр болгон дүкөндү жалпы аянты 37 чарчы метр жер участогун сатты. Ал эми сатып алуучу Ташиева Турдушкан Шабдановна сатып алды дейт. Сатып алдым. Сатып алып тур. Менен мыйзамдуу түрдө ушул Ооба. государственный жерден сатып алдым. Мына агытты өздөрү кылып беришти. Эми урматтуу көрүүчүлөр, Документ кылган жокмун. Мен ушулар кылып берген документ боюнча болду жүрөм. эже, мынакей түшүнүктүү болду. Азыр Эрнест мырза жалпысынан түшүндүңүз да, мына ошол өткөрүп берүүлөр боюнча сизге болгон бир нааразычылык суроолорду да берип аттыр ортолуктачы, ошону эле угуп аттыңыз, ошого бир жооп берип койсоңуз. Мына берилген Ташия Турушкан эже тактап мелсону экен. Эгер дагы жазуу жүзүндө официальный кайрылсаңыздар, биз так маалымат жазуу жүзүндө да беребиз. Бирок андан сырткары мен мына жерде так маалыматты берип кое берейин сиздерге. Башынан мындай баштапкы укуктуу документ боюнча азыркы сиздер Ташия Турушкан эже кайрылып жаткан жер тилкеси бул Сарай айыл өкмөтүнүн 1998-жылдагы номери 50 сандуу токтомунун негизинде жана Карасу район мамлекеттик администрациясынын номери 741 сандуу 3-декабрь 2001-жылдагы токтомунун негизинде катталган. Андан кийин сатып алуу келишиминин негизинде сиздер айткандай туура сатып алуу келишимдер түзүлгөн. 3-4 сатып алуу келишимдер түзүлүп, бүгүнкү акыркы күндө Ташия Турдушкан Шабдановна Талада калат. 1-ноябрь 2021-жылы укугу катталган. 2021-жылы сатып алган. Катталган. Жогоруда эле айтып кеттим, дагы сире тактап айтып коеюн. Ошол эле биринчи укугу документ болгон административдик токтом, Сарай айыл өкмөтүнүн номери 50 сандуу токтому жана Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын номери 741 сандуу токтому бул Ош областынын административдик соту тарабынан жараксыз деп табылган. Бүгүнкү күндө күчүндө, биринчи жана экинчи инстанцияда күчүндө калтырылып, жараксыз деп табылган. Баштапкы документтерден, токтомдордон кийинки келип чыккан сатып алуу келишимдери караштыруу боюнча Карасу райондук сотуна берилип, Карасу райондук сотунда 2024-жылдын 17 айындагы чечим менен аталган жогорудагы сатып алуу келишимдер бардыгы жараксыз деп табылып, соттун чечими негизинде бул жер тилкеси мамлекетке кайтарылган. Жер тилкеси мамлекетке бүгүнкү күндө каттап, андан кийин тескөө ошо мамлекет катталгандан кийин бүгүнкү күндө ошол жерде баш тескөөсү тактап айтканда тескөөлөрү мамлекеттик мүлк башкаруу фондуна берилген. Бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун тескөөсүндө карамагында турат. Анан жанагы айтып кеткен үй, жер неме боюнча, ал боюнча кимдин баламдын үйүнүн, кызымдын үйүн деп, ал боюнча маалымат жок. Бириле балам менен менин Анан сүрдүүдө жана башка немелерде ошо тийиштүү органдарга кайрылсаңыздар болот. Биз тараптан маалыматтар так ушулар. Эрнест мырза, могул маалыматтар, мисалы үчүн сиздердин полномочияңыздар же укук жөндөмүңүздөр барбы? Мисалы үчүн соттук териштирүү иштери, мисалы мамлекетте деле мамлекет көрк алысы баша ала турган кадрларга ишенбейт да, мисалы ошол эле баягы данектүү, билимдүү кадрлар менен иш алып барды да бул маселени чечүүдөчү. Мисалы сиз өзүңүз айтып атасыз, мына юрист катары көптөн бери иштеп жүрөбүз. Бул адам укуктары боюнча маселесин да жакшы билесиз дегендей да. Мисалы эже жана темир ыйлап, мына карабайсызбы, жыртылайын деп калган эски проект долбоорлорун көтөрүп келип, техникалык паспортторун көрсөтүп атса,
Анан сиздер тарапка ошол соттук териштирүү процесстеринде биз сотко жа ак же көк дей албайбыз, укугубуз жок. Бирок биз жөн гана конституциялык укугубуз бар, жаран катары пикирибизди, ошол эле журналист катары өзүбүздүн бир сурообузду бергенге. Ошондой процесс жүрүп аткан мезгилде мисалы мамлекеттик кадастр кызматынан ой бул Турдушкан Ташиева эженин мондай документтери турат го, муну биз кантип жокко чыгара алабыз же биз кантип эме кылабыз деген суроолор айланасында кеп болдубу болбодубу? Мисалы мейли мисалы азыр мамлекет алып койсун, бирок ага бир компенсация төлөө боюнча же ушу бир кулагыңыз чалбадыбы ушул боюнча? Бул иштер боюнча мен өзүм дагы сот иштерине катышып жүргөм. Толук болбосо башты барында катышып жүргөм. Соттук отурумда сот ийне жүүнүнө чейин тыкыр так болгондон кийин гана чечим кабыл алат. Ал жерде биз тарабынан барып ар бир тийиштүү органдарды чакырып сурайт. Айыл өкмөттү, администрацияны, ошондой эле биздин кадастр мекемесин чакырылган. Биз барып так маалыматтарды кандай документтер бар толугу менен бергенбиз. Сот отурумуна качканбыз. Сот дагы тыкат иликтеп ийне жүүнүнө чейин андан кийин чечим кабыл алган. Качканбыз. Жок, азыр эми бул Турдушкан Ташиева көтөрүп жүргөн документтердин баары мыйзамсыз болуп калды деген ойду айтсак боло береби? Кандай болуп калат анда? Качан гана сот тарабынан мыйзамсыз деп, жараксыз деп табылгандан кийин гана Азырынча мыйзамсыз эмес. Сот баштапкы укук камтоочу документтерди токтомдор мыйзамсыз деп, жараксыз деп тапкан. Соттун чечими мыйзамсыз деп табылган. Коддорубузчу, эненин коддорубуз биздики паспорт түрүндө государственный берген болсо, бул мүлк фонду буга кантип жооп беришет? Мен мына проектилерим бар, мыйзамдуу түрдө алсак, ушулар номер 4-лерди берсе, биз талада кала беребизби? Биз эмне бизге күнөөлүүбүз? Мен эмне күнөөм бар? Ушул документтерди өзүм өкмөт мага эчтеке берген эмес. Мен 5 баламы дагы тагынан карагыла пособие албай чоңойттум. Мен ушул туулган бойдон пешене терим менен гана чоңойттум балдарымды. Араба түртүп керамика идиштерди Өзбекстандын идиштерин поезд жолдон алып келип жүрүп, мени көр кара сулуктарам мени тааныйт. Ишенбесеңиз, көр кара сулуктардан сурап көрүңүз. Мынакей, мен азыр эмне күнөөмө мына ипотека алдым эле, ипотекага алган жеримди мүлк фонду кайсы акысына ушуну алат. Мына өкмөт эмес. Эрнис мырза, азыркы күндө Ташиева эженин базарда эч кандай участогу жок. Азыр сиздер кайрылып жаткан. Мыйзамдуу участогу жок, Сиздер кайрылып жаткан бир гана жер 37 метр квадрат жер тилкеси менен сурап жатасыздар. Биз ошол боюнча маалыматты берип атабыз. 30-37 болду. 37 метр квадрат боюнча азыр сиздер ошол боюнча мен маалыматты бердим. Андан сырткары канча жер тилкеси бар экен официально кайрылса, биз так маалыматты беребиз. Кайсы жерде жер бар, кайсы Экөө турат 30 менен 37. Экөөнү бирге магазин кызыл китеп болот. Мына бул 30 квадрат метрди азыр мен мына жерден окусуңуз да 30 квадрат метрди залогко койгом мына Оптима банкка. Мына помещение 30 квадрат метр меме книжный магазин деп турат. Мына 97-жылы 97-жылы алганмын. Мына соттон решение чыккан. Мына 37 квадрат метр книжный магазин. Мына госакт, мына госактты турат. Мамлекеттик государственный акт болуп турат. Кара суу базарына караган жок. Мына Сарай айыл өкмөтүнө карап турат. Кара суу районунун Сарай айыл өкмөтү деп турат. Мен базарына караган жокмун бул мемлекет. Эрнис мырза, мына 37 боюнча жооп, 30 боюнча кандай жооп бересиз? Кана 30 боюнча биринчи биз немен эч нерсе көргөн жокпуз, тактап албайбы? Негизи жок. 30 боюнча. Турдушкан эже, мындай кыласыз да. Азыр мамлекеттик көрүңүз. Мына залогто турат 30. Мына өзүңүздөр номер 4 бергенсиздер. 30 залогто турат. Азыр 30 квадрат боюнча эми айтып атасыз. Мен тактап азыр чоңуарга кирип тактап чыктым. Мына азыр сиздин да жетекчиңиз айтты, 30 квадрат метр боюнча, 37 квадрат метр боюнча сизди маалымат берет деди. Себептен соттук процесстерге сиз катышып жүрөсүз да. Ошон үчүн. Эрнис мырза 30 квадрат метр жер тактаганга чейин сизге дагы бир суроо да. Мына жанатан бери абдан сиздин көйгөйлүү маселелериңизди өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен айтып берип атасыз да. Муну эми мисалы буга чейинки программада да айтып бергенсиз. Анан сиздин ачууңуз келгени ошол
базар жетекчилигинин өкүлүнүн сөзүнө мына 4 магазини бар, чоң келтеген магазиндери бар деген сөзүнө сиз жооп берип атасыз да. Анан эми азыр мисалы ушул Эрнис мырзанын ушул Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынын юристи Эрнис мырзанын бизге берген маалыматына караганда, ал жерде азыр 2 гана жер катталган болсо керек, 37 метр квадрат боюнча айтты. Бул мамлекеттик мүлк фондуна өтүп кеткен, эженин укуктары чектелген азырынча депчи. Бирок аны тескөө иштери тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп атат деп айтты. Демек, бул азырынча сиздин укугуңузда катталып турган окшойт деген ойдо калып атабыз да. Эми азыр 30 квадрат метр боюнча тактап берсин, анан урматтуу көрүүчүлөр, мисалы ушул жакынкы 1-3-4 жылдын ичинде эле эже мына ушуна тиешелүү документтердин негизинде кадастр мамлекеттик мекемесинде каттоодо турган үчүн ушул мүлктөрүн күрөөгө коюп кредит алгандарын дагы өзүн айтып атат. Эгерде Оптима банк деген же башка банк болобу иши кылса, булар деле абдан мындай дыкат текшерип анан кийин кредит берсе керек. Жөндөн жөн эле кредит бере бербесе керек. Демек, менин мүлкүм бар болгон үчүн тактап андан кийин анан мүлктү берип аткан болуш керек деп атат. Бирок бул жердеги кадастр мамлекеттик мекемесинен атайын тактаганыбыздын негизи да жөндүү жери бар. Ташиева Турдушкан эжеге тартып аткан жокпуз. Бул факт, ачык иретинде айтып атабыз. Мына базар жетекчилиги бир эмес, мынакей азыр ал тиги отканада отурган ал ошонун эле магазини, дүкөнү, тиги жерде иштеп аткан магазиндердин үчөө тең ошол эле Турдушкан Ташиеванын дүкөнү. Биз убактылуу контейнер берсек, эмнеге иштетпей койду дейт. Ага деле факттар айтты. Айланайын адамдык фактор. Ал мезгилде менин күйөөм сироз печен болуп ооруп жатса, анан мен ошол күйөөм оорумактуу өлүп атса, анан мен кантип кайсы бетим менен барып мен контейнерди ишке салам. Бир аз чыдап сабырдуулук кылсаңар, мен бул жактарымы жайгаштырып алып, андан кийин иштетсеңер болмок. Ага чейин чыдабай сатып бердиңер, башка бирөөгө берип бердиңер деп доомат кылды. Ал өзүнүн арызын айтты да Турдушкан Ташиева. Туурабы же? Эми азыр 30 квадрат метр такталып калдыбы же эми тактайсыздарбы? Анан эми сиздин сөзүңүз турчу же. Мына ушунча документтердин баарын сиз өзүңүз чийип сүрөт кылып тартып алган жоксуз, Гип деп өздөрү беришкен мынакей. Эми мисалы урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай инсандардын саны абдан көп. Кара Суу району боюнча ошолордун сап башында Динара Турдушкан Ташиева эжебиз турат десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде бир эле Ташиева эженин мүйүзү зыркырап аткан жок бул учурдачы. Бир топ ишкерлердин документтери да мына ушундай абалда. Ошону да белгилеп айтып коюбуз керек. Буну эми мамлекеттик ушул мүлк фондубуз тарабынан дагы эжелерге бир кайдыгер мамиле жасалбаса керек деп ойлойм. Бул боюнча мисалы үчүн мүлк фонду бул эже айтылды. Мүлк фонду биздин жеке менчик укуктарыбызда катталган жерлерде эмненин негизинде кайра өздөрүн чегерип алды дейт. Бул албетте соттун чечими деп атат, бирок урматтуу соттор, мисалы бул боюнча биз сиздердин чечимиңиздерге эч кандай баа бере албайбыз, бирок жарандык пикир катары мисалы ушинтип ишкерлердин укуктары анда ким тарабынан кайра аныкталат же корголот деген гана суроону беребиз да. Урматтуу Ташиев, Садыр Жапаров, дагы кайрадан суранамын. Ушул государственный актарыбызды, мына проектлерибизди, ушу документтерди кылып берген адамдарды бизден текшерип бериңиздер. Суранамын. Мен көчөдө калуу жолунда турамын. Мен араба саткан жокмун, контейнер саткан жокмун. Мен бирөөнүн бир жерин басып алган жокмун. Мен пешене терим менен гана ушуну сатып алганмын. Ушуларга сиз пешене тери менен чыгарган адамдарга эме закон киргизип атасыз. Чоң рахмат. Мыналарды дагы текшерип бериңизчи. Государственный иште иштегендерди текшерип бериңизчи. Мына документтерибизди текшерип бериң. Бул мүлк фондунун акысы жок документтерибизди мүлк фонду алып алды деп атат. Бул баланын сөзү туурабы? Менин сөзүм туурабы? Мен не күнөмө булар сотко берип, ушу документтеримди алып көчөгө чыгаруу аракетинде турат. Мына 3 документим, 3 кызыл китебим, мына магазинди сатып алган, ипотека сатып алганым менен бардыгын
алып алышты. Мен каяка барамын? Турдуш эже, азыр ошондо сиздин базардын аймагыңызда сиз өзүңүз иштеткен дүкөндөн башка эч кандай жериңиз жок. Аны дагы баягы отканада. Текшерип берсин, менин мойнумда эмне бар экенин, ошол баланын сөзүнө, Али деген баланын сөзүнө жооп берип, мына бала чоң магазиндери бар деп атат. Менин мойнумда эмне бар экенин текшерип берип коюңуз. Эже, мындай да, азыр ушул маалымат туура эмес кетип калбасын. Так неметиңиздер. Кыркпай үзбөй киргизиңиздер. Азыр эженин сөзүнө караганда бардыгын эле бизге келип атат. Мына бала өткөзүп койду. Сиз өткөзүп койду. Мырза, мындай да сиз мындай билимдүү адамсыз да. Бул карапайым тургундар арасында суроо беришип, ошон сиз мындай текшерип берди атат. Туура бизди толугу менен официально кайрылыңыздар, эгер биз тарабынан мыйзам бузуучулук болсо. Biz каттоочу орган мыйзам ченинде каттайбыз. Эгер мыйзам бузуучулук болсо, кайрылыңыздар, тийиштүү органдар бар. Анан баягы коомчулукта туура эмес пикир кетип калбасын, соц тармактарданча. Сиз ар бир сөзүңүздө эле мына бала же мыналарды текшерип берип, мыналар ушундай кылып атат деп атасыз. Мыналар ким? Сен сотто жүргөнсүз. Мен ошол жерде эсим ооп калды. Ушул документтерим ушул тууралуу мен баламын документинен койгон элем. Мынаны да койдум эле. Эрим болсо 3 нерседен, 4 нерседен ушундай болуп стресс болуп калды. Мен жүрөгүм ооруп атат эле. Ошол жерде эсим ооп калса ham сүйүндүңөргө бул неме кылып атат. Спектакль аткарып атат дедиңер. Одан кийин канча сиз ошол мыналар ар бир тийиштүү органдын аты жөнүн атап айта кетсеңиз, мыналар десеңиз, мына коомчулукта, соц тармактарда бизге биздин ишкананын атына сөз тийип калбасын. Именно кадастрга карата кандай дооматыңыз бар, ошол боюнча тийиштүү органдарга кайрылсаңыз болот. Ар бир сөзүңүздө, ар бир немеде мыналарды биздин неменин ишкананын атына шектелтип жатасыз. Документ кылып бергенсиң олорго. Мен документ мүлк фактога сен документ кылып бергенсиң. Туура, эгер мен сен сотко прямой барып туруп, сен мен ошол жерде эсим ооп калса да сен сүйүнгөнсүң. Сен интермедиа аткарып атат бул эже дедиң. Минаке сен өзүң берген. Ооба. Сен айткансың. Немеде же? Зугуң чыгып калыптыр. Ошол немеде, ошолдун видеосу бар. Бул спектакль аткарып атат. Туура, ар бакы өзү документ кылып берген. Бул госрегистр, мына номер 4-ни государственный ушулар документ бергенден анан кийин булар мага документ кредит берип атат. Мыйзам түрүндө. Мен не күнөөм бар? Бул бала мени спектакль аткаргыдай, мен эч күнөөм жок. Мен өзүм пешене териммен алгам. Бул өкмөттүн эчтекесин басып алган эмесмин. Ушу баланын жообуна, баягы Али деген баланын жообуна жооп берип коюңузчу. 4 магазини бар деп атат. Али деген бала ким? Али деген баланын жообуна жооп берип коюңуз. Базар жетекчилиги. Жок, мындай деп атат. Жок. Не деген боюнча маалыматым жок. Элис мырза, мындай да, эми сиз туура түшүнсөңүз, сиз деген илимдүү, билимдүү агасыз да, мисалы үчүнчү. Бизге мисалы карапайым тургандар ар кандай форматта суроо берет да. Бул жерде мисалы базар жетекчилигинин бизге ушул официалдуу түрдө берген маалыматына караганда официалдуу өкүлүнүн базарда азыркы күндө дагы ушул мамлекеттик органдарга, тиешелүү мамлекеттик органдарга барып кайрылсаңыздар, эженин Турдушкан Ташиева эженин 4 ошол аймакта катталган мүлкү бар деп атат. Ошону сурап атат да бул эже болгондо. Менин канча мүлкүм бар ошол базардын аймагында катталган деп эле сурап атат. Азыр мисалы 37 метр квадрат боюнча 1, 30 квадрат боюнча 1, анан калганы баласынын үйүн салып койгону, анан өзүнүн үйүн салып койгону айтып атат. Макул, ошо мен мага өздөрүнүн нерселерин сурасаңыздар болот. Азыр эми бул эженин айтышында мен өздүгүмө өтүп кетти биринчиден. Экинчиден мен ушундай сен өткөзүп бергенсиң, макул. Кара суу базарын сен өткөзүп бергенсиң деп атат. Мен өткөзүп берген эмесмин. Кара суу базарын деген жокмун. Бул базарга карабай турган жер. Базардын чекесиндеги магазиндер, Сарай айыл өкмөтүнүкүн. Булар 12 гектар базарды элге өткөзүп бер десе, мемеге өкмөткө өткөз десе, элдин мүлктөрүн өткөзүп берип атпайбы? Биздин эненен хотторубуз турган мүлктөрүбүздү. Биз базарга карабайбыз. Ошо 12 гектар жерге кирет. Ар бир кайрылган укугуңуз бар. Ар бир жериңиз боюнча кайрылууга укугуңуз бар, туура. Бирок эми ошо укук милдеттерибизден аша чаппай тагы эле кылайык, тагы эле иш алып барайык, так маалымат сураңыз, биз маалыматты беребиз. Андан сырткары өздүккө өтпөйк, жалган жалага өтпөйк, баарыбыз Кудайдын пендесибиз. Барар жерибиз бир. Бирок сиз жалган жала жаап атасыз. Бул мыйзамда дагы, шариятта дагы туура эмес. Азыр сиз жалган сөздөрдү айтып атпайсызбы? Сотто
мен жығылғанымда именно сен айткансың. Бұл интермедиа аткарып атат деп. Мен интермедиа аткарсам, ушу документтерди сен жасап бере белең деп ошол суроону берип атам. Мен эчкимге документ жасап. Эрнис мырза, муну карасаңыз, Эрнис мырза, Турдуш эже, токтоп туруңуздар. Турдуш эже, муну карасаңыздар. Ал эң туура маселе. Эч кимге документ жасап берген укугуңуз жок, бирок бир эле суроо берейин, ошого эле так жооп берип койсоңуз, 12 гектар ичинде баягы чоң баягы проект каралып, азыр катлабаны казылып, даярдап атат. Аны өзүңүз деле көрсөңүз керек, билсеңиз керек деп ойлойм. Азыр ошол 12 гектар жерге ушул Турдушкан Ташиева эженин буга чейин сатылган 2 дүкөнү, экөөнү бириктирип салып камдап атат. Ошол дүкөнүн аймагы кирет беле? Бул боюнча бул атайын биздин картографиялык бөлүм бар, макул тактап турганда маалыматты берели. Ого деле соттон 12-ге жок, бул такталган маалымат, просто мен жеке өзүм такталган маалымат. Бул юридикалык эмес, бизде картография бөлүмү картадан отургузуп. Азыр 30 квадрат метр боюнча жооп бериң, анда ошол картографияга барганда бир татташ. Ошол тактап койсоңуздар болот. Мени карасаңыздар өзүбүз да кирип айтып беребиз. Ошол жерге кириш, кирбештик тууралуу мамлекеттик башкы план боюнча тактап сиздерге айтып беребиз. 37 квадрат метрди карап бериңиздер. Азыр немени архивин алдым. Мен архивин алдырып алайын. Кийинки 30 метр квадрат боюнча. Ушуну өзү берген ГИП мына 98-жылы өзү берген мына проектти. Мына канчата кирпич, канчата пышыккыч, канчата шипыр кеткендеринен бери бардыгы. Мына баарыбызга окшош кылып проектти чийип, он маалда мындай эме жок эле, коррупция жок эле, закон түрүндө беришкен мынаке. Закондуу түрүндө жашаганбыз. Еще мен мурунку карталарым бар, ошо 12 гектарга кирбей турган жери дагы бар. Сиз сурап аткан Ташия Турдушкан Шабданунун намында бул Кара Суу райондук сотунун 2012 жылдын 9 февралындагы соттун чечиминин негизинде сиздин укугуңуз Ташия Турдушкан укугу бул 11 октябрь 2012 жылы катталган. Бүгүнкү күндө сизде эле каттоодо турат, эч кандай бирөөгө өткөн туура маалымат жок, бирок бул боюнча жаңы ачылган жагдайлар боюнча Кара Суу райондук сотуна берилген. Бүгүнкү күндө кайсыл стадияда Кара Суу райондук сотунан тактасаңыз да болот. Эгер өкүлүңүз бар болсо. Onu da algan bolsam gerek. Nerede geçe görsettim bu? Sizde kattoda turadi, bул 30 метр жер квадрат боюнча 50415 1001 28 86 санды. Ошондо Эрнис мырза 37 метр квадрат деле Ташиева Турдушкан жер. 37 метр квадрат боюнча мен маалымат берип бүттүм. Жок, ал мамлекеттик мулкунда өтүп кетти дедиңиз. Бирок 30 метр квадраты Ташиева Турдушкан эженин мойнунда эме каттоосунда турат. Ипотекага алганымда 2 миллионго мына ипотекамы төлөп бүтө элекмин. Мына 21-жылдын 18 октябрына 2 миллион 500 миңди магазин ал деп мына документ кылып берген. 60 месяц дейт, 60 айга. Мен индивидуальный кредит алыпмын. Булар номер 4 документ кылып бериптир мага. Эмеде залогдо жок деген. Ана мен буну эме кайсыл жактан төлөймүн? Мен азыр эримдин аркасынан өлүп калышка там бөлөк эч беле жок экен да онда мага. Эрнис мырза, ошондо азыр эме калган ушул 12 гектар боюнча биз сиздердин тийиштүү картография бөлүңүздөргө барса кандай дейсиз? Бар ошол жерден ушул эженин жерлери ушул 12 гектар жерге киреби? Долбоордун ичинде камтылган аймакка киреби, кирбейби, ошону тактаса, Азыр сиздер мына кирип жатканда башкармалыктын уруксаты менен бизге келип мына тартып атасыздар, туурабы? Башкармалыктын уруксаты менен. Ошо башкармалыктын уруксаты менен картография бөлүмүнө кирип тактап 12 гектарга киргенди, кирбеген тууралуу тактасаңыздар болот. Бүгүнкү күндө административдик сотко Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фонду Кара Суу базарынын айланасына, Тураталы базарынын айланасындагы 15 жарандын жерлерин базарын тартып алуу жөнүндө доо койгон. Ушул доо боюнча өзүмдүн оюмду айтууну туура көрдүм.
доо коюу өзү Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин негизинде, сот ушунун негизинде доо коюлуш керек. Ушул мыйзамда талапта көрсөтүлгөн талаптар боюнча доону сот кабыл алыш керек. Бул арызды карай турган болсок, бул мүлк фонду берип аткан административдик доодо доогер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги деп доо коюп атат. Эми Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексинин 27 беренесинде жазып атат. Өз укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко кайрылган жеке жана юридикалык жак же болбосо анын таламында прокурор ушундай ыйгарым укук берилген жак тарабынан административдик доо коюлган жак административдик доогер боло алат деп мыйзамда көрсөтүлүп атат. Мындайча айтканда, Кыргыз Республикасынын мүлк фонду административдик доогер боло албайт. Анткени ал жерде мамлекеттин эч кандай мүлкү болгон эмес, ушу Тураталы базардын айланасында. Ал эми алар доо коюп аткан жерлер доо талапта жазып атат. Доо талаптагы жерлердин бардыгы бул Сарай айыл өкмөтүнүн жерлери болот. Мындайча айтканда, мурдагы Киров калкасынын жерлери деп эсептесек болот. Мындайча айтканда, биздин колубузда Кыргыз мамлекеттик жер дорболоо жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасынын Ош филиалынын бизге берген маалыматтарында ошо Тураталы базарынын айланасындагы жерлер Киров атына колхоздун жерлери болгон деп көрсөтүлүп атат. Киров атына колхоздун жерлери кийин Сарай айыл өкмөтүнөн автоматтык түрдө ошо Сарай айыл өкмөтүнүн жери болуп калган. Мындайча айтканда, Сарай айыл өкмөтүнүн жерлерине берилген токтомдорду 15-ке жакын токтомду жокко чыгаруу жөнүндө мүлк фонд берип атат. Мындайча айтканда, ал жерлер Сарай айыл өкмөтүнүн жери болуп атат. Мүлк үстүндөгү жарандарды кылып атат. Бул жерде сотко административдик доо коюш үчүн укугу бузулган адам доо коюш керек. Бул жерде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлк фондунун доо койгонго Кара Суу базарынын айланасында Тураталы базарга эч кандай укугу жок. Анткени алардын укугу бузулган жок. Мындайча айтканда, мүлк фонд бул жерде Тураталы базары Кара Суу базары жөнүндө деп Мусаев Исламбек аттуу жаранга ишеним кат берип атат. Тураталы базары боюнча бүгүнкү күндө спорный маселелердин баардыгы чечилип бүткөн. Ал мамлекетке мыйзамдуу өттүбү, мыйзамсыз өттүбү, аны биз айта албайбыз. Тилекке каршы ал боюнча ол башка маселе. Бул дагы берген ишеним катта мүлк фондунун директору берип атат. Тураталы базарына жана Кара Суу базары ичиндеги спорный маселелерге гана да берип атат. Тилекке каршы булар анын айланасындагы башка жеке менчикте турган жарандардын жерлеринин документтерин жокко чыгаруу жөнүндө Ош областтык административдик сотко доо коюлуп атат. Ал доо бүгүнкү күндө канааттандырылып атат. Облус соттон да канааттандырылып атат. Бүт жеке менчикте турган токтомдордун бардыгын жокко чыгарып берип атат. Бул жерде Тураталы базарынан сырткары бул Кара Суу базарына берип атат. Ишенип катты. Бул Кара Суу базары деген ким экен? Биз бунун боюнча Кыргыз Республикасы юстиция министрлигине караштуу Ош юстиция башкармалыгынан бул маалымат алдык. Бул Кара Суу соода базары катталып турат. Эргешев Нурбек Точбеков деп атат. Бул жеке менчик. Жеке менчик осо болуп атат. Мүлк фондун жеке менчикти коргоп сотко ишеним кат бергенге мүлк фондунун акысы дагы жок, укугу дагы жок. Мындайча айтканда, мына менин колумда Кара Суу районунда Тураталы базары жана анын айланасындагы жерлердин картасы турат. Бул картада мынабы сары сызыктар бул бир деп турат. Ушул сары сызыктын ичи бардыгы Тураталы базары. Бул 12 гектар жер.
1987 жылы министрлер кабинетинин 1987 жылы токтому менен ушул 12 гектар жер Киров колхозунан базар куруу үчүн ажыратылып берилген жер. Бул жеринде азыр эч кандай мына кара кызыл сызыктын ичиндеги жер бул Туратал базарынын азыр жери деп эсептелинет бүгүнкү күндө. Ал эми мынау ишеним каттап жазып атат. Карасуу базарынын Туратал базарынан сырткары Карасуу базарынын жеке маселелерин коргош үчүн деп. Бирок бул жерде мен колумда бир 11-12 жакын базардын картасы турат. Бул жерде Карасуу базары жөнүндө эч кандай маалымат жок. Карасуу базары деген бул ЖЧКсы 22 жылдын 10 майында каттоодон өтүп атат. Ошондуктан мүлк фондунун берген бул ишеним каты дагы негизсиз жана мыйзамсыз. Бирок ошого карабастан бул маселелердин бардыгы административный сотто каралып, канааттандырылып, сарай айыл өкмөтүнүн 17 токтому бүгүнкү күндөн толугу менен жокко чыгып жараксыздыкка алып келип атат. Ал эми ошол эле мезгилде булардын койгон доо арыздарынын дагы талаптары немеси дагы туура эмес. Бул жерде сот бул арызды өзү алуудан баш тартыш керек эле. Анткени бул административдик доо деп жазылыш керек эле. Бул дагы административдик процессуалдык кодекстин талаптарын бузуу менен бул берилген. Мындан сырткары доо коюу мүнөтү 30 жылдык 25 жылдык токтомдорду жокко чыгарууда доодо жазып атышат. Бизге ушул аталган жерлердин историясын алганда аукциондордун өткөндүгү мыйзамсыз болгондугу аныкталды дейт. Көп адвокаттар, юристтер билет, ал история менен анын мыйзамдуулугу боюнча эч кандай маалымат жок. Ал жерде менчик ээси ким, анын ининен коддору гана жазылып турат. Ошондуктан бул доо коюу мөөнөтү жөнүндөгү берген доо арыздары дагы бул негизсиз. Ушундай өндүрүшкө албай турган арыздарды өндүрүшкө алып бүгүнкү күндө карап атат да. Кирет экен болчу. Кирбейт, неге кирет? Сыртта турат го. Киреткенде биле, сыртта биле, оңой туруштун жолунда. Мен картаны карап турат. Сарай айыл өкмөтү болуп турат го. Кирбей эле турат го. Сыртта. 15. Жем планынан турат. Не кирет дей берет. Акча көбүрөөк деп алган окшойт. Эже. Биз калысты адамбыз. Мен ана кара, сарай айыл өкмөтүнө карайып турам. Кара. Өзүм берген документ, мен үйдөн сатып келген жокмун. Бул неме боюнча дагы биз сира бул базардын иш алып бараткан боюнча дагы документация жагынан сурайсаңар, администрация жактан токтомдор чыккан, токтомдорду ошол жокко чыгарып койгон эми. Бул илгери мына 12 гектардын. Бул азыр жаңы салына турган проект ошондо, Бул проект. Бул 12 гектар. Бурдагы биринчи 90 канчанчы жыл алынган границасы. Жалпы 12 гектардын ошонун ичи. Ушунун ичиндеги госактарды баардыгын ошон жокко чыгарып атат. Эженики кирбейби ошонун? Кирет. 12 гектар ичине кирет. 30 метр квадратыдагы Сарай айыл өкмөтү 97-жылы чыгып турат. Ал бул болсо канча 84-жылы чыгып турат. Каерге киребиз? 12 гектардын ичинде кирет кыскасы эле ошол. Кирбейт деп мына өзүңөр документ берип турасыңар го, мына кирбейт деп документ берип турасыздар го. Оптима банкка кирбейт деп, мына. Кирбейт деп документ турат. Айыл өкмөттүн токтому менен булар берилген, первичный менен биз госак чыгарып бергенбиз да. Биз госрегистр. Айыл өкмөт эле берген, силер 12 гектар нараңарда турат. Мен оригинал мемен бар. Мына жерде мына картаны караңыз, сиздики бай орток проходдо беле. Немеңиз? Магазин? Проходдо, мынаке, мен проекттим. Мына өзүңөр меме берген мына проекттим канаке. 12 гектарга кайер кирип турат, кайер меме, дагы оригинал мемеңерди алып келем. Ал сары 12 гектар 12 гектарыңар сарыда турат. Биздики кызылда, сыртта турат. Ошо жаңы оригинал ушундайыңарды алып келип беремин. Өзүңөр берген неме турат. Мен оштон алып койгонмун.
первичный берилген токтомдорду бул силерге кусок кылып, квадрат кылып, 20 квадрат, 30 квадрат кылып берген да, мисалы үчүн. Первичныйды базар бөлөк Жок. болот, мына сарай өйлөкмөт бөлөк болуп Сиз турат. мени уксаңыз, мага сөзгө конок бериңизчи. Келгенмин, жокмун. Сиз эми ишке кирсеңиз, мен үйдөн ак келген жокмун. Аны силер государственный мына проект деп жазылып турасыңар. Мынакей архитектураңар немеге базарга кирет деген жерин таап бериңизчи. Аяр базарга кирет деп турат. Мүлк фондунун жери эмне деп айтып көрүңүзчү. Мына Карас районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн Анан токтому. ошол 108 токтом 21.09.97 чыгарылган. Бул жалпы ошол магазиндерди берген. 84 берген. Бул 37 адамга бериптир да. Квадрат метрлерин кошупчу. Бул соттун чечими менен значит мынаны жокко чыгарган да. Жокко чыгарганда бул госактар баардыгы территориянын ичине кирген. Биринчи 12 гектар ичине киргенден кийин бул дагы тизмедеги адамдар баардыгы ушул жерде магазиндери бар. Ошонун негизинде сотко чыгаргандан кийин госактар жокко чыгып кетти да. Картада турат, мына баягы арка турат го, ошонун ичи турат. Ал тышындагыларды 97-жылы берилип турат токтомдор. Ал мыйзамдуулук жагынан сиз бекерден мега жеңилип каласыз. Мен оригинал мемени алып келемин, сизге көрсөтөмүн. Ичи сары болуп баягы аркаңыздан бери турат. Арканы тартылды. Мен арканы сиз ошол сот болуп аткан жерге алып барып ошолор менен мен жайгаштырыш боюнча гана маалыматты айтып берип атам эже. Канча жылы жайгаштыргансыз? Канча жылы ишке киргенсиз сиз? Иштейсиз. Эми жерде ким иштесе деле жайгашканды боюнча эле маалымат берип атам эже. Мен 91-ден бери базарга чыгып жүрөмүн. Сиз канча жылдан бери ишке киргенсиз? Мен ошодон бери иштеп пешенедериме, мен бирөөнүкүн басып алган эмесмин. Сурап бериңиз. Эже, бул жерде Мен мынакей мемеден бери баягы мынау документти ким берет өзү? архитектура берген. Архитектура берген. Мына гиптерин меме баягы экотех инспекция берген гиптичи. Анан олор бизди бөлөк жерге, сиздерге базарга кооптуу жерге кылбаса керек. Эми бул юридикалык жагын сот иштери менен териштирүү кылып ошолор карап атат. Мурда туура бизде код коюлган, местаңызда турат эже. Бул мыйзамдуулук жагын карап туруп, через сот аркылуу жокко чыккандар жокко чыгып атат. Ошолор менен сот аркылуу чечишип аласыз. Бул бизге паспорт түрүндө берген, чечим чыгарып, сот решение сот дегендер турат. Анан кийин ону сиздер документ кылып бергенсиңер, решение сотту. Администрациядан берген токтомдорду деле эже. Номер 4-лерди силер бергенсиңер. Мен үйүмдү койдум, залогко, мына жилой домдоруму бар жогуму алып коем деген турат. Азырчы. Сизге айтып атам. Сиз мынаны токтомдун негизинде сиз алып атасыз, туура. Бул токтомдун 108 токтомдун негизинде сизге 37 квадрат алып атасыз. Эликтин мемесинде турат бул. 50-нчи токтомдун негизинде. Сиз 741 Карас райондук администрациясынын немесин сот аркылуу жокко чыгарды да мунчу. Токтомду чыгаргандан кийин госактар чыгып кетет да. Автоматтык түрдө. Мынаны эмнеге жаздыңар ондо 50-нчи токтомду? Бул сотко кайрылып атат, сотко барып сот аркылуу чечишпейсизби? Ошолор териштирүү жүрүп атат эже. Сиздерге жиберип атпайбы? Бул 12 гектардын сиздин сурооңуз боюнча атыңыз ким да? Өмүрзак ака. Сиздин сурооңуз боюнча 12 гектардын ичине кирет. Кыскасы, мага мындай спор кылып, мына юридикалык жагын калдап. Кайсы жерлери? Мен эртең бекер Кайсы магазин? Жок, кайсы канча квадрат метри деп коюн. 37 квадрат метр. 30 квадрат метрчи? 37 мен госак боюнча айттым да. 37 метр, 30 квадрат метр дагы бар экен да. 30 квадрат метрин эгер көрөлү мына жайгашкан жер боюнча карта боюнча 30 метр квадратыңыз кайсы? Азыр ошо документиме бир көсөлө таппай калдым го. Оно мамлекет алып келип турат, ошол эмес. Сизге ортоңку баратанын жээгинде эле ошондо ортоңку баратага проход кирет го. Жок меники азыр көчүрүп салгансыңар. Жок. Каерде экенин билбейм. Сиздер тап бергиле. 30 квадрат метр боюнча эмне болуп кайсыл? Ал ошо залогто 30 квадрат метр Ошо идентификация номери болуш керек ушул жердечи. Ал залог. Надо 30 квадрат метр документин. Болду, бияктан таап алдык. Залогто көрсүңөр. Госаксын бош керек экен.
Косактыңыз чок болот абы? Бар, ушул жерде эле тукпай калдым го тукпаса эле азыр алып келдим мына. Бул документ башка болбойт. Жок жок, ал мен Азыр эле косактын алып келдим. Mesele usulda yok. Pasportu sorup gitmeler çıkmayacak mı? Базадан чыкпай атабы? Orada da çıkmayacak. Мемеге ипотекага алганмын. Ол чыга экен уну оңардан. Мынада. 981. Биринчи косактын экөө бири окшойт. Жок. Биттаси бар эле ол экөө бири болуп атат. Берки меники бар эле 30 квадрат метрдики да. 30-дуку да бар. Ошо 981 бир экен А, экөө бирдей, мына техпаспорт экен да бул. Бул косактын техпаспорту. берки 30 метр квадрат жок белген азыр, а? Жок, азыр бар эле. Азыр көрсөтүп атам мына ол соттон чечим чыкканынан бери. Бай бекташ да? Ооба. 47-ci жылда. 47 çok böyle. Oldu. 77. Каста жок болду. Hazır başak çıkıyor. Ооба, жок. Uyan başlığın yerine. Orada birileri var öyle. Мен кайра келбейин деп үйүмдө келгенден туш алып келип алдым деп. Жанаша жайгашкан бул да кирет. 12 гектар ичине. Бул да киреби? Кирет. Жанашада азыркы документ 2981 менен Ал 2880. соттон эмнеге чечим чыгарып анан кийин мындай документтерди бердиңиздер. Мен бирөөнүкү басып алган жокмун. Соттун чечимин биз аткарууга милдеттүүбүз эле. Мына соттукунчу бунукун аткарып бердиңер эле. И мына 1 жылга дери 2016 жылкыны айтып атам сизгечи. Андан бери 8 жыл убакыт өттү. 8 жылдан бери ем көрүп атам да. мына 12 жылы мына мемеде буга дери мына устав чыккан, решение чыккан. Буга дери эме кылып алгыла деген да мынага дери. Соттошуп атканбыз, сот органдарынан гана кайрылып, ошолорго кайрылып айтасыз да. Мен Азыр буну урдап алып бирдеке кылды да бунуңар. Жо, Мен эмне иштерсе- кылды? Азыр регистрация кылды бул. Регистрацияда жок дедиле азыр чоңуңар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалында турабыз, картография бөлүмүндө турабыз. Картография бөлүмүнө чейин дагы ушул жанагы Эрнис кимеле баягы мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысынан дагы биз маек алдык. Анын түздөн түз биздин берген суроолорубузга жооп бергенден кийин картография бөлүмүнө келип, ушул жанагы Кара Сууда 12 гектардын айланасында курулуп аткан ушул мамлекеттик долбоор деп ушул Кара Суу мамлекеттик базарынын ортосунда курулуп аткан 12 гектар аймагына курулуп аткан соода жай боюнча дагы сөз кылып келатып, ушул соода жайына, ушул соода жайынын аймагына илинип калган жер участкалары, соода жайларынын баардыгы мамлекеттик мүлк фондуна катталып калгандыгын дагы ачык айтты. Себептен буга чейин ушул райондук, облустук соттордун чечими менен мамлекет өзүнө өткөзүп алгандыгын дагы биз билдик. Бирок ушул бизге программага арызданган Турдушкан Ташиев эженин маалыматына таянып, анан ошол биздин дагы өзүбүздүн суроолорубузга ылайык картография бөлүмүнө келип 12 гектар ичине ошол Ташиева Турдушкан эженин жери киреби деп суроо салдык. Булар болсо биз соттун чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Ал эми картография боюнча көрсөткөнүбүздө бул Ташиева эженин эки жери тең 37 метр квадрат менен 30 метр квадраты дагы жанаша жайгашкандыктан бул 12 гектардын ичине кирет деп жооп берип атат. Бирок Турдушкан Ташиева эже бул Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде чыккан үчүн биз базар менен кандай ишибиз бар эле деген дагы суроосу дагы эле жоопсуз калып атат. Бул боюнча эми укук органдар өздөрүнүн чечим чыгарышат деген ойдобуз. Дагы бир маалыматтарга караганда, мына бул эле мен жанатан бери кайталап келатам, мисалы 150дөн ашык адам мисалы ушундай укуктарды каттоо боюнча, укуктук ченемдик актылары боюнча укук коргоо органдарына кайрылып бүгүнкү күндө байма-бай соттук процесстер жүрүп жаткан убагы дагы бир маселени айткым келет. Бул 12 гектар менен чектелбейт экен. Ушул адистердин берген маалыматына караганда мындан дагы кошумча аймактарда каралып мамлекет алып коюшу мүмкүн дейт. Эми бул жерден бир суроо жаралат, урматтуу көрүүчүлөр. Ташиева Турдушкан эжеге сыяктуу адамдардын арманын ким угат дагы, булардын буга чейинки алган мүлктөрүн
эгер мамлекет алып кое турган болсо анда компенсация маселеси же болбосо буга чейинки жасаган адамдардын эмгеги талаага кетеби, соода жайсыз калабы, кандай болгон учурда дагы мына ушул адамдардын укуктары корголуш керек эле го деген маалыматты айткым келет да. Азыркы баланын аты эмне? Мына баланын аты. Кайсы? Азыркы мына бизди караган. Эрнис. Азыр Эрнис деген бала менин документтеримди көрүп, азыр кирбейт деп атты эле 12 гектарга. Азыр документими урдап калыптыр дагы, оригинал документими. Эми кирет деп бул жака меме кылды. Мен кимиңерге ишенем билбеймин. Ушуларды дагы текшерип бериңиздер. Мынакей эже, Турдушкан эже, мына азыр биз негизгиделген сиздин укуктарыңыз катылган, ошол жерге катталган документтер боюнча сурамжылоо иштерин жүргүздүк. Бул боюнча биз журналисттик милдетибизди аткарып атабыз. Эженин өзүнүн суранычы менен экинчи күн кайра келип, мамлекеттик кадастр мекемесине келип тактуу, анан эки жактуу маалыматтарды сиздерге тараттык. Туурабы эже? Ооба, туура. Мен ушу баладан мен ыйлаганымы элдерге чыгарып берчи, мемеге чыгарып берчи дедим, сурандым өзүм. Мен ушуну суранып азыр келсем, бул жерге келсек, чоңдору айтты, начальствосуна кирсек, сиздики катталбаптыр деп айтты. Анан кийин бул мен ал документтерди көп алып келип алыпмын дагы, мына кызыл китепти оригиналын кармап отурсам, баягы Эрнис деген бала урдап калды дагы. Буну кайрадан таппай калдым, бул балага келип көрсөтүп. Аркасынан барсам, урдап калыптыр. Эми буну регистрация кылып алды да. Эми мен эмне кыламын? Az kim buga жооп берет, ким мен документиме жооп берет. Мен урдап алган эмесмин, бирөөнүкүн басып алган эмесмин. Бул араба эмес, же контейнер эмес, же темир буюм эмес. Бул менин жеке менчик мүлкүм. Ушуну тактап бериңиздер. Өздөрү номер 4 беришкен, өздөрү кызыл китеп беришкен. Мен буну билими жок деп эле мени пайдаланып атышат. Мен азыр ушул жерде, мына ушул 1 секундтун ичинде Эрнис деген балага алданып калдым. Мынакей алып алды документим. Оригинал документим апарып. Кызыкчылыгы деле жок эже, урдай. Урда ойна калып кетиптир. Мен азыр документ арасына кошулуп калышы мүмкүн, бирок биз документ урдап ыйлап бирөөнү жаманатты кылып мындай неме кылган, бул туура эмес да булчу. Мен бирөөнүн жерин басып ага документтин эч кандай кереги деле жок, кызыкчылыгы деле жок эже. Сизге туура эле маалымат берип коелу. Жокмун. Азыр биз мынакей сиздин апаңыз менен биргеликте буга чейин деле мисалы интервью берген Турдушкан эжечи, азыр мисалы мамлекеттик кадастр мекемесине барып да келдик да. Жерлерди тактап келдик, бир топ суроолор болду. Сиздин жеке көз карашыңызда мисалы үчүн буга чейин ушул Али Атчабаров деген администрациянын, ошол Кара Суу мамлекеттик базарынын администрациясынын өкүлүнүн айткан сөзү бар да, ошого мисалы сиздердин жообуңуздар алар айтат, мисалы 4 жерде чоң дүкөндөрү бар. Эмне жетпейт деп. Ал эми ушул Турдушкан эженин бизге берген маалыматында ал ошол тиги кыздары, балдары, кыздары турмушка чыккан үйдүн же болбосо куда тараптын магазиндери деп атат, мисалы үчүнчү. Сиздин жеке көз караш. Эң биринчиден бисмиллахир-рахманир-рахим. Сиздерди жана бизди жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Кайсы жерде өзү адилетсиздик болуп жаткан жерде биз унчукпай коюу, кайсы жерде бир сен мүлкүңө тийип сага зыяны келип жатса, ал жерге унчукпай коюунун өзү бир чоң адепсиздик да. Биз унчукпай коюбуз, бул адепсиздик да. Ал айтып жаткан, Манас байкебиздин айтып жаткан 4 месталары, берилген месталар боюнча айта кетсек, ошол жерде 2 места общий ал убакыттын ичи 4 ай турбай коюшту деген, бул биринчи 2 места берилип 4 ай турбай койду деген сөз, бул жөн гана бир оозунан чыккан жөн гана сөз. Анын эч кандай бир иш далили жок, эч кандай бир далили жок эле сүйлөп койду да. Общий ошол 4 места берилип, акыркысы ошо биринчиси берилип кеткен убакыттын ичи өзү эле 2 ай. Ашып кетсе 2 ай болду. Андан ашык болгон жок. Ошол берилген 2 места башында ошо бирөөнүкүн эмне себептен айтканын билбейм, бирок ошол 2 местаны берди. Берген учурда кайрадан эле бир жарым айдын ичинде биз ошо бир обшивка кылып уже киргенден кийин кайра эле
чыгууга эми бирөөнүкүн сурап берген экен да. Сурап бергенде ошондо кайра эле чыгууга туура келди да, чыккыла деп эми неме кылды. Анан туура эле ал деле ошол чыккыла дегенден кийин биз чыктык. Чыккандан кийин анан кийин бул жактан берилген контейнер ошо катламанды баягы азып келгенде өзүбүздүн магазинибиздин алдында турган контейнер бар эле. Ошо коюп кетишкен да, себепсиз эле эч кандай кагазсыз эле алдыбызга контейнерди коюп кеткенде контейнерибизди ошо жылдыра албай, жарымын жылдырып, жарымын ошол жерде үзүлүп, түбү эле калган эле да. Ошол жерди полный ремонтун ошо жерге көчкүлө дегендигинен ошол жерди полный ремонтун мен аркаман жүгүрүп жүрүп, эми атын айтпай эле коеюн, ошо ремонт кылдыртышты да. Мен өзүм жеке өзүбүздүн жаныбыздан акча кеткен полныйча. Ошо Гилем базарынын арты деп жатпайбы? Ошол жерденчи дагы полный эвакуаторун деле бардыгын өзүбүз камсыздап өзүбүз төлөдүк. Усталар деле полный өзүбүздүн жаныбыздан кетти. Акчалар баары өзүбүздүн жаныбыздан кетип, ошол жерге койгондон кийин биздин атабыз ооруп калды. Ооруп калып ошол бардык иши ошо 1 ай убакыт кетти да. 1 айда ошо атабыз ооруп калды. Атабыз оору ошо өтүп кетти да. Өтүп кетти. Анан кийин келсек эле ошо башка эле бирөөлөр киргизип койду. Киргизип коюптур. Келсек эле сага эми башка жерден беребиз деп айтты. Айткандан кийин уже биздин 67 квадрат метрлик чоң жерибизге бир ошол жерден бир контейнер неме кылышты да. Сураш беребиз деп айтышты да. Эми мен ойлойм бул туура эмес иш. Сен ошончо чоң жылдык мээнетиң бар ал жерде. Чоң мээнетибиз кеткен, атабыз ошол жерди алабыз деп ооруп калды. Полный ошо эки магазинди бириктириш үчүн эле, бириктирип магазин кылып чоң кылыш үчүн эле бир $15,000 ашык акча кеткен да. Анан бул ошол контейнерге чыгарабыз дегени бул туура эмес болуп калды. Биз чыкпайбыз дедик. Эми башында кичине ушул жерге эптеп чыгып алгыла, ушул жерден кылгыла деп айтышты. Бирок биз үчүн ал нерсе туура эмес болуп калды да. $3,000 биз өз ремонтуна эле $15,000 кетирген магазинибизге $3,000 контейнерге чыгуу 20 квадрат метрге да жетпейт ал жерчи. Ошол мен неме айтышымча. Эми ошондо азыр эми ошондо Али Атжабаров ошол мамлекеттик базардын администрация өкүлүнүн жоогуна сиздин жоогуңуз ал да, мисалы ошол 4 жердеги жана Баяман базарында дагы бар дейбиз, азыр ушунга окшогон жерлердеги контейнердин баары эми болсо жок. Немеге баягы эжелеримкин айта кетсек, эжелерибиз алар бөлүнүп чыкканына 10 жылдан ашык убакыт болду. Алар өздөрүнчө жашап, өздөрүнчө кайнене кайнаталарынын дүкөндөрү. Аларга эч кандай тиешеби жок. Дүкөн деле эмес. Ал арендада ошол мамлекет ижарада алар өздөрү мына эжеми акамдын өзүнүн арендада ошол мамлекет базарга төлөй турган арендада магазиндери бар. Эжелериминки полный баары арендада алар. Менчик эмес. Менчик эмес. Эч кандай бир гилтейген магазиндери бар деп айтышат. Мына ушул жерде бир Бабур мектептин жанында гилтейген магазини деген мына ушул жер. Бул азыр Оптимум банктын отканасы. Котельный. Ошондой. Ошол бир жөн эле бир оштук бир неме чоң эле бир кишиники, өзүнүн собственный немеси, магазини. Биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз ошо арендада турабыз да бул жердечи азыркы учурда. Ошо товарларыбыз жөн гана бир склад катары товарларыбыз турат ушул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул Турдушкан Ташиева эженин баласы. Бул болсо келини мынакей боюнда бар, мына Кудай буйрса аман эсен көз чарап алыңыз. Ушул экөөсү дагы азыр ушул проблеманын, ушул азаптын айынан дейт. Кудай сактасын деп түнү күн 4кө бөлүнөт дейт да. Ушундай абалда дагы курут сатып, эптеп, нарак-берак кылып тирлик кылып атабыз дейт. Ушул башыбызда карыздан кутулуш үчүн дейт. Эми бул факт иретинде тартып атам, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бир тараптан эмесмин, же Турдушкан эже тараптан эмесмин, же базар тараптан эмесмин. Мен журналисттик милдетимди аткарып атам. Айрым комментарийлерди жазыптыр. Журналист мисалы туура суроолорду бербепти деп, туура суроону берип атам, мына жооп берип атат, баардыгы жооп берип атат, мисалы үчүнчү. Анан туура эмес кычык суроолорду бере турган мен силерге окшогон багы билимсиз блогер эмесмин. Мен мыйзамдуу, анан орусча айтканда грамотный суроолорду берип,
таттуу жоопторду алам. Мына ушул факт мынакей. Үй бүлөсүнүн 5 баласы жана айтып аткан эжелердин баардыгы ал ошолордун иштеп аткан жери дагы ошо ижарада. Бир дагы адам мисалы менчик магазини жок дейт туурабы? Азыр эми бул жерде ошол Манас байкенин айткан сөзү ошо мыйзамсыз курулган. Манас байке эмес, Али Атчапаров деп. Али Атчапаров ким экенин билбейм, ошол Манас байке ошо баягы интервью алыпсыздарбы? Али Атчапаров деп жазып. Ондо Бартул Али Атчапаров. Али Атчапаров ошол байке ошо айтыптыр, неме мыйзамсыз курулган, ушул убакка чейин мыйзамсыз. Тетирисинче ушул убакка чейин мыйзамдуу болуп, алар базарком жаңы алмашкандан кийин мыйзамсыз болуп, булардын ою боюнча мыйзамсыз болуп калды да. Бул жерлер өзү 1987-жылы ал жак базардын аркасы бар, ал жерде, ошол жерден баштап базар болуп калат да. Анан бул жерлер өзү 1996-жылга чейин жөн гана жайыт жер болот. Жайыт жер болуп бир нерселер эгилет. 1996-жылы болсо, ошол жылга келип туруп, мамлекет тарабынан геймплан, госак түзүлөт да. Ошол жерде анан мамлекет өзү кызыл кирпичтен баарына тең кылып 30-40 сотикке чейин, 30-40 квадрат метрге чейин магазиндер курула баштайт да. Ошол убакта мамлекетке төлөнүп, анан ошондо бериле баштайт жерлерчи. Бирөөсүнө типография болуп, бирөөсүнө буфет болуп, ар кандай болуп 30-40 квадрат метрден бериле баштайт. Мамлекетке ошол убакта биздикин бир магазинге 57 000 сом төлөнгөн экен. Ошол убакта 2 үй келет да. 1997-жылга келип, апамдар ошо бир магазин сатып алышат. Экинчи магазин болсо 2016-2017-жылга келип бөлөбүз сатып алып, ал менен макулдашып ошо арендага жерди алып, макулдашып баары сатылса да биз алабыз да баары деп эки магазинди бириктиришет да буларчы. Бириктирип ошо домубуз бар эле, ошону сатып туруп болгон акчаны ушул жака жумшайбыз. Эки магазинди ошо бириктиргеничи. Ошентип 2019-дан 2021-дин аралыгында уже төлөш керек болот магазин бөлөбүзгө акчасын полный $30 000 эптеп ошо апабыз бул жактан товарларды көбүрөөк алып сатып иштейт, атабыз Россияга кетип ошол жактан ооруп калат. Ошентип кредит дагы алышат, ошондо $30 000 беришет да. Анан 2020-2021-жылы ошо базаркомдун алмашуусунан ошо келип мыйзамсыз деп жөн гана ооздорунан бир сөз чыгып жатат да. Эми азыр булар 100% компенсация төлөп бериши керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамында бул нерселер бар. Кыргыз Республикасынын мыйзамында булар баш эсе төлөп бериши керек 100%. Жана ошондой эле бул жерде курулуп жаткан курулуш боюнча эч кандай мыйзамдуу келишим түзүлгөн эмес. Эгер түзүлсө силер деле сабырдуулукка бармаксыңар. Ооба, түзүлсө биз деле ошо сабырдуулукка барып, ичине жөнүрөөк отуруп, башка жерден жакшыраак место берилсе, жөн эле отуруп иштеп турмакпыз да.